Арбаңыздар. Кутман кечиңиздер менен урматтуу биздин көрөрмандар. Албетте жергебизде тынчтык орноп, асманыбыз ачык болушун тилейбиз. Кыргызстандыктарды түйшөлткөн маселелер абдан көп болууда. Албетте көйгөйлүү маселелерди дагы бүгүн талкуулаганга жетишкенге аракет кылабыз. Сиздер дагы биздин маектерибизге кошулсаңыздар болот. 0708 996 996. Бүгүнкү эфирибиздин темасы эмдөө жумалыгы жана аутизм тууралуу кеп кылган турабыз. Андыктан экрандарга жакыныраак келиңиздер дагы жана албетте бүгүнкү иш күндүн кечи программасын баштайлы. Аз болуп жетпесе да айлыгыңар, жарыбай же көбөйбөй байлыгыңар. Эл үчүн эмгектенип жашадыңар, байланып ак халатка жылыңар. Өмүрдүн кымбаттыгын сезип бүгүн, өлчөмбөз баркыңарды билип бүгүн, силердей баатырларга алкыш айтып башыбызды ийип бүгүн, калтырып үйө каты ашыңарды, кайыл деп калган өмүр жашыңарды, ажалдуу илдет менен кармаштыңар, өлүмгө сайып коюп башыңарды. Өмүрдүн кымбаттыгын сезип бүгүн, өлчөмбөз баркыңарды билип бүгүн, силердей баатырларга алкыш айтып турабыз башыбызды ийип бүгүн. Алаңда пайла таппай калганыңда, үмүттүн өчүп кээде жанганында, өмүрдүн чегарасын коргоп турган миң алкыш дарыгерлер барыңарга. Өмүрдүн кымбаттыгын сезип бүгүн, өлчөмбөз баркыңарды билип бүгүн, силердей баатырларга алкыш айтып турабыз башыбызды ийип бүгүн. Дарыгер баатырларга алкыш айтып турабыз башыбызды ийип бүгүн. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Дүйнөнү каптаган коронавирус апатынан азыр бүткүл дүйнө боюнча вакцина жүргүзүлүп, бизде бул жума жалпы эле Европа боюнча эмдөө жумалыгы деп жарыяланган. Эмдөө жумалыгына байланыштуу бүгүн бизде мейманда Республикалык эмдөө борборунун баш кадиси, врач-эпидемиолог Азим Кыргызбаев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Албетте акыркы учурда оорунун күчөшү байкалууда. Буга эмне себеп? Эми бизде 1,5-2 ай мурун эле эме болгондо эпидемиологический матрица деген бар. Биз ошо менен адамдардын жанакыл бири-бирине жугузусун эсептеп чыгылганда, бул математический расчет боюнча прогноз берилген, ошо Бишкек красный зонага чукулдап калды деп. Зона менен бөлүнгөндө жашыл, сары, кызыл деп светофордогудай да. Сары зонага жеткен кезде биз министрлик даярдана баштаганбыз. Ошо жанагындай светофорго келген машина токтогон кезде даярдан дейт го, бирге сал депчи. Мисалы ошондой да биз да ошо даярдык көргөнбүз. Азыр уже красный зонага кирдик. Мунун баары тең эми эмнеге? Эмнеден? Бул социалдык дистанцияны сактабагандык.
Баягыдай эле маска, жанагы антисептиктерди колдонбогондук. Азыр уже көбүнчө жерлерди карасак, элдин баарынын скоплениясы көп болуп атат да. Мисалы концерттер болуп атабы, же кандай бир той топурлар болуп атабы. Мисалы ошондойлор көбөйүп кетти да анан Бишкек шаар ичинде. Жана именно эмне үчүн Бишкек деген кезде бизде ички миграция көп. Айылдан Бишкекке көп келет да. Ошондуктан дагы бул Бишкек шаары ушундай красный зонага кирип кеттик. Эми ошол эмдөө жумалыгы тема боюнча суроолорду баштай берсек, азыркы учурда канча киши вакцина алды, анан дагы пландарыңыздар кандай? Бул жумада эмнелерди жасай алдыңыздар? Эми эмдөө жумалыгы боюнча кичине маалымат берип кетейин. Эмдөө жумалыгы бизде Кыргызстанда 16-ирет өтүп барат. Жыл сайын өтөт. 16 жылдан бери өткөзүп атабыз. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тарабынан демилгеси менен болот. Анан ар бир жыл сайын тематика өзгөрүлүп турат да. Мисалы бир жылы корго, кызамыкка каршы деп чыкканбыз. Бул жылы эми полиомиелит менен коронавируска каршы болуп атат да. Эмнеге полиомиелит? Анткени Тажикстанда бул полиомиелиттин саны көбөйүп, жана антип ушул вирусу да көбөйүп кетти да. Анан алар болсо деген режим ЧС киргизишти. А биздин билесиздер Баткен облусу Тажикстан менен аябай жакында. Анан бул полиомиелит вирусу аябай бат жугат да, высококонтагиозный деп коет да. Ошондуктан биз дагы режим ЧС второго уровня деп киргизип, азыр бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азыр дүйнө жүзү боюнча эмдөө жумалыгына ушул тематиканы койду. Полиомиелитке каршы деп биз эмдөө менен биз полиомиелитти утабыз деген уран менен. Жана экинчиси бул коронавируска каршы эмдөө. Анткени эми бул пандемияны биз вакцина менен эле жеңе алабыз да. Эгер историядан алып кетсек, тарыхтан алсак, оспаны дагы ушул эмдөө менен жеңгенбиз да. Сандар боюнча айта кете турган болсоңуз. Сандар боюнча азыркы бүгүнкү күндө республика боюнча 18 миңден ашуун адам эмдөө алды. Бул Кытай вакцинасы менен алды. Булар жанагы 65 жаштан жогору инсандар жок. Кайсы категория 18 миң адам? 18 миң адам бул эми медициналык кызматкерлер бар. Бул 18 миң адамдын ичинде медициналык кызматкерлер, мугалимдер, жана силовой структуралардын кызматкерлери, жана кийинчерээк эми аябай көп бизге каттар менен кайрылды министрликке. Чет жакка чыгып иштегендер, окугандар, анткени ал башка өлкөнүн талабы ошондой болуп атат. 2 рет вакцина алып келип туруп, анан өлкөгө киргиле депчи. Алар да кирди. Эми ошонун баардыгы биригип туруп 18 миңди түздү да. 65 жаштан өйдөнкү деп айтканыңыз бул деген Sputnik V вакцинасына. Бул эме эле келбеди, 20 миң дозачы. Ошого биз алгоритм түзгөнбүз. Ал 65 жаштан өйдөнкү жарандарга жана өнөкөт оорусу бар жарандарга. Буну эми азырынча Бишкекте 2-6, 7, 8 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмделип жатышат да. Аны дагы бир маалымат айткым келет, биздин центрге чалышат, эмдөө борборуна. Кантип алсак болот депчи, биздин 65 жаштан өйдөнкү болгон жарандар, жана өнөкөт оорусу бар жарандарчы. Эми бул участковый врачтан кайсы жерге, кайсы жергиликтүү ЦСМге приписаны болсо, ошо жерге барып туруп жолдомо алышат. Эмеге вакцинацияга жолдомо жазып беришет да. Ошону көтөрүп алып, ушу 2, 6, 7, 8 ЦСМдерге барса, ошо төртөөнүн бирөөсүнө барса, эмдөө жазайт. Эмдөө негизи бир эле жолу болобу, анан кийин бекер болобу? Бунун негизи бизде өлкөдө бул госучрежденияда да жазалган, мисалы госучреждение дегенде ЦСМ, ФАПтарда жазалган эмдөөнүн баары бекер. Коронавируска каршы эмдөө дагы бекер. Жана азыркы учурда биз бул Европалык эмдөө жумалыгы менен бирге дагы биз 300 миңдей жаш балдарды бул полиомиелит вакцинасында эмдеп жатабыз. Ал дагы бекер. Bunun bari bekер, bunun барын тең биз биздин госбюджетке алынып келген акчага алынып келгенде бул вакциналарчы. Көбүнчөсү айтышат го, бекер дегенден кийин эле мындай үркүшүпчү, коркушуп эле бул бул мүмкүн бизден эме кылып атат, жанагындай кандайдыр бир испытание жазып атышат деп. Жок, бул андай эмес, бул деген буну биз жарандарга бекер таратканыбыз менен биз госбюджеттен миллиондогон акчалар коротобуз да, 100 миллиондон ашын. Анан албетте жанагы вакцинанын түрлөрү болот атпайбы? Айрымдарыныкы натыйжалуулугу өтө жогору, айрымдарыныкы жогору, бирок кээ биркилердики аябай жогору.
Анан баалар дагы ар кандай болуш керек? Эми бул коронавирус менен алсак, коронавируска каршы эмдөөнү алсакчы, мунун баары тең $10, бир дозага $10 болуп эсептелет баарыныкы. Мисалычы, $10 өйдө Спутник же Pfizer же Sinopharm. Мисалы Спутниктики 2 доза $20 келет. А Кытай вакцинасы $20, бул бир эле дозадан кетип атат да, бир дозасы $20. Бул эмне үчүн кымбат деген кезде мунун технологиясы дагы мисалы иштетип чыгышта татаал. Анан биздин өлкөгө келген 2 вакцина тең. Бул өлтүрүлгөн вакциналар да. Мындай айырмасы деле жок, өлтүрүлгөн вакцина. Өлтүрүлгөн вакцина бул эффективдүү вакциналардын бири да. Неге деген кезде буну инактивированный вакцина деп коебуз. Буну деген буга чейинки уже заводдор иштелип чыгып, башка вакциналардын үстүндө да иш алып барып жүрүшкөн да, бул технология мененчи. Анан ошондуктан да бул кичине кымбатыраак. Мисалы үчүн азыр жанагы коронавирустан кээбиркилери антителом бар деп коркпой жүрүшпөйбү? Аларга вакцина керекпи, керек эмеспи? Керек. Мен эми өзүмдүн мисалымды айтып кетейин. Менин деле антителом текшерип көрдүм да, мен өзүм үчүнчү. Өзүм үчүн текшерип көрдүм. Мен ооругам июнь айында ооругам өткөн жылы. Азыркыга чейин эле карасам антителом көп экен, бирок эч ким билбейт антитело качан түшүп кетеринчи. Ошондуктан мен ага карабастан мен барып коронавируска каршы вакцинаны алдым. Жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан дагы сунуш бар. Антителосы болсо дагы эмне алыш керек деген. Анткени биз бул жаңы илдет болуп атат. Биз билбейбиз качан антитело түшүп кетет экен, ар кимдин организми ар кандай да. Антитело мисалы кээ бирөөнүкү эртең эле түшүп кетет же кээ бирөөнүкү 1 жыл сактайт. Ошондуктан ага карабастан эмне ала бериш керек. Вакцинаны бир эле алып коюп, мисалы үчүн, оорудан коркпой жүрө берсе болобу? Эми вакцинаны 2 рет алыш керек. 2 рет алыш керек. Ортолугу аралыгы 21 күн болот да. Ошондо биринчи вакцинаны алдыңыз, мисалы биринчи числода алдыңыз, андан кийинкисин 21 күндөн кийин аласыз экинчи иретчи. Алгандан кийин эми мен вакцина алдым, бүттү, мен оорубайм деген дагы болбойт. Жеңилденим болду. Ооба, болду деп эле масканы алып салып эле Оштондук. Андай дагы болбойт. Биз масканы тагыш, мен мисалы вакцинаны алдым, бирок мен маска тагып жүрөм. Неге деген кезде такыр эле оорубай калыш деле мүмкүн эмес. Ооруп деле калышы мүмкүн вакцина алгандан кийинчи. Бирок бизге билинбей өтүп кетет алчы. Мисалы адамга вообще билинбейт. Эми ким коронавирус менен оорусо ошол билет да кандай өтөт экенинчи. Ал бунда деген билинбей эле, мисалы 1 күн 2 күн ичинде өтүп кетет, билинбей калат да. Бирок ошол учурда дагы башка кишиге жугузушу мүмкүн. Ошондуктан дагы маска тагыныш керек да. Эми бул наслойка вируса деп коет да, ким канча вирус организмге канча вирус кирди депчи. Мисалы кээ бирде биздин медициналык кызматкерлер бар да, тиги красный зонада иштегендер бар. Ошол жерде мисалы наслойка вируса көбүрөөк да. Мисалы алардыкы 80% организмге вирус кирсе, көчөдө жүргөн медициналык кызматкер эмес болгон адамдыкында мисалы көп болсо бир 10%, 20% кирет да. Анда деген биздин организмге кирген кезде аны антитело бар да, аларды сразу эле жок кылып коет да. Билинбей деле калат, ал мындай жугуспайт даже оорусчу ошондочу. Эми ошондуктан биз көбүнчө медициналык кызматкерлер биз вакцина алгандан кийин да маска тагып жүрөбүз да. Башка бирлердү мүмкүн красный зонага кирип да иштеп калабыз да бизчи. Аякта 14 күн болобуз. Анан кечке жана антип ооруган больнойлор менен чогуу болобуз. Анан аяктан мүмкүн жугузуп алабыз, бизге билинбей эле өтө берет, сыртка чыгып башка бирөөгө жугузуп салышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан да биз маска тагынабыз да. Муну дагы мен жалгыз эле медициналык кызматкерлерге эмес, бул башка жарандарга дагы мына сунуш катары айткым келет да. Биздин мисалы министрлик тарабынан берген сунуштарды четке какпай, маска тагынып, аралыкты сактап жүрүш керек да. Анткени азыр көрүп атабыз, эми азыр аябай эле коркунучтуу болуп атат да. Уже Бишкекти азыр көрүп атасыздар, уже канчадан уже күнүгө канчадан кошулуп атат. Акыркы жаңылыктарга караганда былтыркы жайдан бери мындай өлүм каттала элек деген маалыматтарды окуп атабыз. Албетте бул кооптуу абал экенин түшүнүп турабыз. Ошондон бүгүн дагы эмдөө боюнча дагы кайра суроо бергим келип турат. Себеби кээ бирки инсандар, мисалы, менин ден соолугум Кудайга шүгүр, мага вакцинанын кереги жок деген түшүнүктөгү адамдар дагы бар. Вакцина сөзсүз бардык адамдарга керекпи же жанагындай неме 65 жаштан жогору болуп атайын программалар болуп атпайбы? Кайсы,
адамдарга приоритеттер түшүнүктүү. Жана медициналык кызматкерлер, ошол биздин мамлекетти коргой турган инсандар болушу мүмкүн. Ал эми приоритеттин аягында турган адамдар кимдер? Эми акыркысы эми кезек боюнча алган кезде биз этапка бөлгөнбүз. Акыркысы эми мисалы калган жарандар деп коет да. Калган жарандар деген кезде уже 65 жаштан ылдыйкы медициналык кызматкер эмес болгон же жанагындай силовой структурада же мугалим эмес болгондор да, ошолордун баарын эмдеш керек. Анан сиз айтып атпайсызбы жанагы менин ден соолугум чын, мен албай эле койчум керек, там койдун майын сыйпап алам деген сыяктуудайлар бар депчи. Эми ошондой дагы болбойт. Буну алыш керек. Мен ден соолугу чынбы, чын эмеспи? Эмнеге деген кездечи биз коллективный иммунитет жасашыбыз керек да, элдин баарын эмдепчи. Эмнеге деген кезде бул коронавируска каршы эмдөөнү биз 18 жаштан өйдөнкү жарандарды эмдеп атабыз. 18 жаштан ылдыйкылар эмдеп албай атат. Жана ал менен кошо кош бойлуулар, эмизип аткан жарандар, кыз келиндер, жана кандайдыр жана өнөкө тоорусу ошол жерде өөрчүп жаткан учурдагы болгон жарандар, анан жана иммуносупрессивный терапия алып аткан адамдар албайт да. Мисалы жанакыл ВИЧ менен ооругандар болсочу, ошолорду биз сакташ үчүн биз 75% адамды эмдеп алышыбыз керек. Ошондо баардыгын эмдешибиз керек да. Орто эсеп менен алган кезде мисалы 18 жашка чейинки жаранда жанагы плюс-минус кылып туруп биз кош бойлуулар менен эсептеген кезде бул 2,5 миллиондон ашуун адам. Биз ошолорду биз сакташыбыз керек да, коллективный иммунитет жасап. 18 балдарга эмнеге эмдөө болбойт? Бул эми бул вакциналар мисалы айтканда в режиме ЧС чыгып атат да. Анан толук клиникалык испытание өткөн эмес да. Мисалычы, негизи бир вакцинаны жасаш үчүн 12 жыл кетет. Толук 3 этапты клиникалык испытаниядан өтүш үчүн. А в режиме ЧС чыккан вакцина, мисалы, 1-чи, 2-чи, 3-чү этап болот да, клиникалык испытаниячы. 1-чи менен 2-чини чогуу алып кетет, же болсо 2-чи менен 3-чүнү чогуу алып кетет да. Ошол учурда кош бойлуу адамдарга жана 18 жашка чейинки балдарга испытания жүрбөйт да. Билинбейт да эффективностьчи. Ошондуктан бул ВОЗдун тарабынан жана бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тарабынан сунуш берилген, аларды эмдебеш керек деп. Анткени биз билбейбиз аларга кандай таасир этет экенинчи. Ошондуктан азыркы учурда ошол вакциналардын сиз айткандай жанагы таасир этери дагы суроо жаратып атпайбы? Побочный эффект. Кандай побочный эффектилери болушу мүмкүн? Эми биздин өлкөгө келген ошо эки вакцина теңчи, бул инактивированный деп атпайбы, өлтүрүлгөн бул вирустарда. Мындан эми побочный эффект аябай эле бизде ожидаемый деген реакция деген бар, ожидаемая реакция депчи. Бул деген дене табы көтөрүлүү. Эмне үчүн дене табы көтөрүлөт деген кезде биздин организмге киргенде иммундук система күрөшүп атат. Иммундук система ошонун дене табы көтөрүлүшү менен күрөшөт да. Анан гриппоподобный симптом болот. Жанагындай чыйрыгып, денеси ооруп, муундар ооруп, мышцалар оорупчу. Бул деген 3 күндүн ичинде өтүп кетет. Негизи азыркы биз алган кезде бир Кыргызстан боюнча 5 эле случай катталды. Именно ошондой ожидаемый реакция менен. Бизде деген чоң бир база бар. 18 миңдин ичинен, 18 миңдин ичинен 5 катталып атат да. Болгону 5. Бул деген именно ошо күтүлүүчү реакция менен да. Жанакы чыйрыгып, дене табы көтөрүлүп, баш ооруп, бирок 3 күндүн ичинде өтүп кеткендер да. Бизде база бар, биз базага баардыгын киргизебиз. Бүт вакцина алгандын баарын тең киргизебиз, анан ошонун ичинден ушундай реакция болгондорду киргизебиз. Анын ичинен ошол 5 өлө болот, 18 миңдин ичинен 5 өлө. Эми пландар боюнча канча киши дозалар келет, анан план боюнча качан бул эми белгилүү болгон сан да айта кете турган болсок. Эми жакынкы арада биз эми майдын аягы менен Россия Федерациясынан 500 миң дозаны алабыз буюрса. Анан жана COVAX механизмине киргенбиз. Бул COVAX механизм деп глобалдык альянс вакцинация и иммунизация деген бар, ГАВИ деген уюм бар, чоң. Ошолор колдоп, мисалы бизге окшогон өлкөлөргө жардам көрсөтөт да, жарым каражатын чыгарып, акчасын чыгарып.
алып берүүгөчү. Анан бул COVAX механизми боюнча дагы биз азыркы учурда биздин өлкө тандоодо турат, кайсы вакцинаны алсак деп, кайсынысы бизге эффективный деп. Жана биз муздак чынжыры деп коебуз, холодовать цеп. Биринчиден ошо вакцинанын биринчисинде турган кезде холодовать цеп турат да, холодильниктер турат. Ошону жөнгө салып алып туруп, калган уже биз өзүбүз тандаган вакцинаны алып келебиз. Эми бул болжол менен AstraZeneca деп атабыз, анткени более эффективный ошол болуп атат да. Ал жанагы муздаткыч жок болгондугуна байланыштуу маселе болуп атат да. Эми вакцинаны +2-ден +8ге чейин сактаса болот. Азыркы мисалы Кытайдыкынча, орустардыкын, орустардан келген жанагы гам-ковид вакцинасын бул 15-тен 25 градуска чейин сакташ керек да. 15-тен 25ге чейинки болгон холодильниктер бизде 70% эле бар республика боюнчачы. Алар дагы эски, анан биздикинин азыр COVAX механизми боюнча, план боюнча жана республикалык өмдөө борборунда пландар бар. Биз республиканы жакынкы арада 100% бүт эски холодильниктерди жоготуп, жаңы холодильниктерди алып келүү деп. Анан эми ошол эми буюрса COVAX механизминде дагы бул атайын дагы бир заявкасы бар, ушундай холодильниктер алып келүү депчи. Бунун баары тең жакынкы арада келет, алын бар келгенден кийин анан тиги биз минусовой ушундай вакциналарга даярдык көрөбүз. Плюсовойго биз уже даярбыз. Анткени биздин өлкөгө республикалык эмдөө борбору 2 жыл подряд биз алып келдик. 800дөн ашуун ушундай холодильниктерди алып келдик атайын. Биз өткөн жылдары эле алып келгенбиз. Жана жаңылык катары айткым келет, биз кече жакында эле 8 машина алдык, атайын вакцина ташыган. Чоң машиналар, буларды биз 3 жыл мурун эле заявка таштаганбыз. Ошол эми келди да. Бул дагы болсо эми коронавирус менен натыйжалуу күрөшүү үчүн чоң өбөлгө болот болуш керек. Жана жогоруда айтпадыңызбы, бул азырынча вакцина бекер жүргүзүлүп атат, эми белгилүү категориялар боюнча. Калган жарандарга кандай болот? Калган жарандарга дагы поэтапный өтүп атпайбыз. Ошо 3-чү этапка келген кезде калган жарандарды дагы биз бекер эмдейбиз. Жана эми бул кээ бир частный лицолор бар. Биздин өлкөдө регистрация болгон вакциналарды алар өзүлөрү алып келип акчага сата алышат да. Бул эми биздин частный клиникалар бар. Бирок эми азырынча мен билбейт экенмин кайсыл клиникалар бул вакциналарды алып келип сатып атат депчи. Бирок бизде регистрация болгон бул гам-ковид вакцинасы да. Эми азыркы биздин угушубузча пока эч ким алып келе элек. В частном порядке алып келип эмдөө жасай элек да. Азыр только госучреждениялар болуп атат. Кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бул жума Кыргызстанда жана бүткүл дүйнөдө эмдөө жумалыгы деп жарыяланыптыр. Бизде бүгүн мейманда Республикалык эмдөө борборунун баш кадиси, врач-эпидемиолог Азим Кыргызбаев. Мына жогоруда айттыңыз, бул коронавирус пандемиясы кыргыз медицинасын бир чоң сыноого салды. Ошол эле маалда бир аз чыңалтты. Бир аз сөзүңүздү ачыктап өтөсүзбү? Эми биз эми билдик да, система здравоохраненияга эмнелер керек экен, эмнелер жетишпей калган экенчи. Буга чейин эми жалгыз эле Кыргыз Республикасында эмес, бул бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай болду. Система здравоохраненияны аябай сыноого салды да. Ким экен ошондо билинип калды дегендейчи. Анан эми биз бул пандемияга байланыштуу болуп биз көбүнчө жетишпеген нерселерди да алып келип атабыз да. Уже биз көрдүк система здравоохраненияда кайсылар жетишпейт экен, кайсы аппаратура жетишпейт экен. Биз ошого байланыштырып уже алып келип, мисалы көбүнчө жерлерде өзүңүздөр белгилүү болгондой өткөн жылы сиздерге окшогон мындай чыган жигиттер канча нерселерди алып берди да. Мисалы жанагы кислородный концентратор депчи. Азыркы больницаларда мисалы жок деп айтууга болбойт, баарында бар. Анан ошондой эле мисалы биздин эмдөө борбору дагы азыр партнерлор деп коебуз, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ГАВИлерге азыр заявкалар таштап, көп жетишпеген мисалы именно бул иммунизацияга тиешелүү нерселер азыр сурап атабыз да. Мисалы Всемирный банк болобу, Азиатский банк болобу, ошолорго кайрылуу жасапчы. Бизге булар керек депчи. Азыр эми буюрса ал менен эми жакын арада биз иммунизациянын мисалы холодовой цепин аябай жөнгө салып алат экенбиз да. Мында эгер позитивди алсакчы. Буюрса эми
атайын дагы мына 8 машинабыз келди. Дагы биз минус болгон, температурасы 15-тен 25 градуска чейин болгон атайын өзүнчө дагы машиналар заказ кылып атабыз да, 4 машинанычы. Эки-экиден южный жана северный регион деп бөлүпчү. Атайын жанагындай минус 70 болгон ультра холодовой температураны кармаган холодильниктерди заказ кылып атабыз да. Мүмкүн бизге жана модерна келип калат. Ультра эмеси болгончу, холодовой цеп менен болгондор. Ошого да биз даярдык көрүп, биз мисалы бүт баарын заявка кылып атабыз. Эми буюрса жакын карада келет, эми биздин холодовой цеп аябай жалпак тил менен айтканда мощный болуп калат экен да. Материалдык техникалык база жакшырат деп атабыз, бирок ошол эле маалда сиздер заказ берип аткан учурда, азыркы учурда бизде бюджетте акча жок деп атат, каржылоо негизи каралган да. Каржылоо маселеси чечилгенби? Эми биз каржылоо өкмөт тарабынан да көптөгөн миллион сом кетип атат. Негизи эле ушундай система здравоохраненияга аябай басым берип, уже бизди билди, эми кайсы эмне керек экенчи өкмөт тарабынан да көп акча бөлүнүп атат. Жанагы тип донорлор тарабынан да көп акча бөлүнүп атат да. Биз ошолордун күчү менен өкмөттүн күчү жанакыл донорлордун күчү менен биз система здравоохраненияны жөнгө салып атабыз азыр. Эгер кайра жана сандар тууралуу айта турган болсок, 20 000 доза алып келинген. Азыр 18 000 киши эмдөөдөн өттү. Буюрса майда Спутник V дагы 500 000 доза алып келинет Россиядан. Андан тышкары жана COVAX программасы менен дагы балким элер алып донорлордун салымы менен дагы буюрса келет. Бирок жалпы Кыргызстанда сиз айткандай коллективный иммунитет болушу үчүн 2,5 миллион адам эмдөөдөн өтүшү керек, э? Жок, 2,5 миллионго чейин адам эмдөө албайт. Тескерисинче эмдөө албайт. Эмдөө албайт. Мисалы бизде 6,5 миллион адам бар. Демек 3 миллион адам, 4 миллион адам эмдөө алыш керек. Ошондо биз коллективный иммунитет кылабыз, жанагы 18 жашка чейинки балдарды биз сактай алабыз коллективный иммунитет мененчи. Жанагы кош бойлуу адамдарды, жанагындай азыркы өнөкөт оорусу курчалып аткан адамдарды биз ошо менен сактай алабыз. Жана сиз айтып кеттиңиз, 20 000 доза деп атпайсыз, 20 000 доза кийин келди. Биз буга чейинки 18 000 адамды Кытай вакцинасы менен эмдедик, Sinovac вакцинасы мененчи. Sinovac. Ошо менен биз эмдедик. Бул Спутник V-ни эми эле эмдей баштадык келгенден. Бул 65 жаштан өйдөнкү адамдар. Азыр мисалы үчүн бизди көрүп жаткан көрөрмандардын айрымдары азыр барып вакцина алам дей турган болсо, аларда мүмкүнчүлүк болобу же майды күтүш керекпи же кандай? Эми эгерде азыр барып алам дечи болсо, эгер ал жаран 65 жаштан өйдө болсо, анда барып ала берет. 65 жашка чейинки болсо, азыр барып Кытай вакцинасын ала берсе болот. Азыр эми бүт каалоочулардын баары алып калды да. Биз мурун этап менен кетип атканбыз да. Анан эми акыркы кичине өзгөрүүлүктөр болуп кетти. Азыркы мисалы бул коронавирус оорусу күч алып атканына байланыштуу, эми ар бир каалаган адам барып эмдөө алып атат. Республика боюнча. Эч кандай чектөө жок. Эч кандай чектөө жок. Эми чектөөсү кандай? Эми 18 жаштан өйдөнкү. Жанагы категорияга кирбеш керек, кош бойлуу болуш керек, эмизбеш керек. Анан жана өнөкөт оорусу курчалып аткан учур болбош керек, жанагы иммуносупрессивный терапия алып аткан учур болбош керек. Калган эми дени сак адамдын баары барып эмдөө ала берсе болот. Жана эмдөө болсо 2 жолу алынат. 2 жолу алынат. Биринчи жана экинчи доза болуп бөлүнөт. Биринчи дозаны алгандан кийин 21 күндөн кийин, ровно 21 күндөн кийин барып эмдөө алыш керек. Эгер 21 күндү өткөрүп алсачы? Эми өткөрүп алганга да болбойт. Неге деген кездечи, өткөрүп алгандан кийин да албай калдым деп дагы сарсанаа болбош керек, барып алыш керек. Биз эмне үчүн 21 күн деп атабыз? Анткени биринчи эмдөөнү сайгандан кийин бул иммундук система жанагы мындай криваяны элестетип койсоңуздар көтөрүлө баштайт. 21 күнгө аз калган кезде ошо кривая ылдый түшө баштайт. 21 күнгө жеткен кезде аябай эле ылдый түшүп калат. Ошондо биз экинчи рет дозаны сайсак, бунда иммундук ответти кайра пайда кылып атабыз. Ошондо резко көтөрүлөт иммундук ответ. Мындай көтөрүлгөн кезден 20 күндөн кийин, ровно 20 күндөн кийин толук иштей баштайт.
ошону бир аз дагы да жакшыраак түшүндүрүп берип коесуздарбы биздин көрөрмандарга жана мага негизи вакцина адамдын организмине кантип таасир берет жана ошол эле коронавирусту жеңүүгө кандай жардам берет? Эми вакцина организмге кирген кезде биздин иммунный система аны мисалы өлтүрүлгөн вирус кирип атат да, өлтүрүлгөн тазаланган вирустун бир частичкасы кирип атат да. Ошол киргенден кийин биздин иммунный система аны көрүп туруп, распознавать этип туруп, ал менен күрөшөт, жана температура көтөрүлүп, дене табы көтөрүлүп, жанагындай гриппоподобный симптом болупчу. Көрөшүп туруп аны жок кылгандан кийин бунда биздин иммунный система буну жаттап калды да, биринчи ирет алгандан кийинчи. Жаттап калган кезде биздин иммунный система катуу иштеп турат да. Мисалы, патрулировать эте баштайт да, эгер мындай мисал катары алсакчы, биздин патрулдар барбы, ошондой болуп патрулировать эте башташат. Андан кийин бул иммунный система патрулировать эткени кичине жайлай баштайт. 21 күнгө аз калган кездечи жайлая баштайт. Жайлап ылдыйраак түшүп келген кезде кайра биз экинчи иретти 21 күндөн кийин биз экинчи ирет вакцина сайып атабыз. Ошондо биз кайра иммунный системаны эске салып атабыз. Ушундай оору бар депчи. Деги абайла депчи, мындай жалпак тил менен айтканда, бул ошондо кайра биздин иммунный система бу менен күрөшүп патрулированияны күчкө алат. Ошондо биздин иммунный система толук даяр болот. 22-нчи ирет вакцинаны алгандан кийин 20 күндөн кийин толук иштей баштайт. Толук иштей баштайт 20 күнү. Экинчи ирет вакцинаны алгандан кийин 20 күндөн кийин иштей баштайт толук. Бул эмдөөнү алуу Кыргызстан боюнча, республика боюнча бардык жерде жеткиликтүүбү? Бардык жерде жеткиликтүү. Азыр Кытай вакцинасы менен биздин республикада бардык жерде эмдөө жасап атабыз. Бул Спутник V боюнча биз эми кечеден баштадык республика боюнча жеткиргени. Неге кеч баштап атабыз дегенде, эмнеге дегенде бизде азыркы эми авторефрижераторлар биздики плюсой болуп атат, +2ден +8ге чейин. Бул гам-ковид вакцинасын болсо биз -15ден -20 градуска чейин сактап туруп биз региондорго жеткизиш керек. Азыр биз мындай жеткизе турчу компанияны таптык. Ал менен мисалы биз республика уже жайылта баштадык. Эртең мисалы айта кетсем, южный регион деп коебуз, бул Ош, Жалал Абад, Баткенге жеткизет. Нарын, Талас. Бул северный регион. Ал жерге уже кетти. Мисалы бүгүн уже көлгө кетти. Бизди бардык бүткүл республика боюнча көрүшөт да. Ошон үчүн айтып атам да. Биз жалгыз гана Бишкек эмес, жалпы республика боюнча демек жеткиликтүү экен. Каалаган жаран барып алса болот. Эми биз ортодо турганда, калаада турганда биз атайын эки регионго бөлөбүз да. Южный регион, анан северный регион деп. Южный регионго бул Баткен, Жалал Абад, Ош кирет да. Северный регионго Талас, Нарын, Ысык көл, Чүй киришет да. Ошондуктан биз буларды бөлүп туруп эки машинаны эки жакка бөлүп кетиребиз атайынча. Мында атайын маршруттар түзгөн, ошо маршрут менен барып жеткизиш керек бизче. Биз да бир да убакытты кетирбешибиз керек. Анткени биз улам сайын барып кайра ачып, эмете берген кезде вакцинада бузулуп кетет. Ошондуктан биз бул каладагы рецептти сактап, биз ушундай маршрут менен кетет. Дагы бир суроо эми скептиктер көп да бизде. Мисалы үчүн ошол эле вакциналар тууралуу, жанагы кичинекей балдарга сайылып аткан вакциналар тууралуу кээ баш тарткандар бар. Эми Кыргызстан бул 3-чү дүйнөнүн өлкөсү, бизге начар вакциналар келет. Бизди бир аз мындай ар кандай опыттарды жүргүзүшөт, эксперименттер жүргүзүшөт, ошон үчүн андын көрөк күтүп турайын деген скептиктердин ой толгоосу бир нерсеге негизделгенби же жөн эле бул ушактарбы? Бул эми жөн эле ушактар болуп атат. Жана 3-чү дүйнөлүк эме өлкөлөрдүн бири деп бул туура эмес. Анан бизге атайын мындай сөздү көп эле укканбыз. Бизге атайын мындай текшерилбеген вакцинаны алып келип атат. Бизде лаборатория жакка аны текшергенде мындай сөздөр көп да. Бирок андай эмес. Биз деген мисалы балдарга эмделип аткан вакциналарды буну бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тарабынан ошолорго сертификат берилет. Ошол заводдорго, ошол именно ошол вакцинага бул GMP сертификат деп коет. Бул GMP сертификатты алыш үчүн ушул вакцинаны өндүрүп чыгара баштаган кезде 12 жыл өтүш керек. 12 жылдан кийин өндүрүп ошо эффективностун көргөндөн кийин бул сертификатты берет. Бул мисалы тетигил мыгынан баштап жибине чейин текшерип чыгат да. Баарын текшергенден кийин анан бул сертификатты алгандан кийин биз бул сертификатын көрүп туруп анан биз өлкөгө алып келебиз.
Мисалы биз алган вакцинаны, биздин өлкөгө алып келген вакцинаны башка өлкөлөрдө да колдонот. Европа колдонот, Америка колдонот, Арабский Эмираттар колдонот. Биз эми дүйнө жүзү боюнча саналуу эле гана заводдор бар ушул вакцинаны чыгарган. Ошол эле вакцинадан бүт дүйнө жүзү алат. Ошо менен эле кошо биз алабыз. Биз бул вакцинаны ЮНИСЕФ тарабынан алабыз. ЮНИСЕФ тарабы дегенде бул бүткүл дүйнө жүзү менен иш алып барат да. Бүт өлкө менен. Буну заказ кылган кезде мисалы бир нече өлкөнү бир кошуп туруп заказ кылып келет ошол ЮНИСЕФ ошол заводдон. Анан ошондо распределять этип берет да ар кайсы өлкөгө. Мисалы биздин өлкө орто эсеп менен алган кезде бир вакцинаны 100 000 доза алсак, мисалы кичинекей балдарга сайлап турчу вакцинаны айтып атам да, 100 000 доза алсак, бул завод үчүн бул деген аябай эле аз да, 1% болуп калат. Ошо вакцина чыгарган завод үчүнчү. Ошондуктан биз ЮНИСЕФ аркылуу алабыз жана аны ЮНИСЕФке эметкенде ол ЮНИСЕФ бул заявканын баарын бир топтойт да миллиондогон дозду алып чыгып келет. Анан ар кайсы өлкөлөргө бөлүштүрүп берет. Жана биз буну бекер таратабыз. Бирок өлкө ошого деген 100 миллиондон ашык акча сарптайт. Ежегодно, жыл сайын. Анан эми дагы бир скептиктер бар. Эми вакцинадан эме кылып баш тартышат да диний көз карашта депчи. Булар өзүнчө отдельный тема болуп калат. Эми бирок биз муфтият менен түзмө-түз иштешебиз. Фатва чыккан муфтияттан. Жана имамдар болсо жума сайын жума хутбасында эмдөөнүн маанилүүлүгү боюнча айтып беришет. Биз мутакалим деген менен дагы биз түзмө-түз иштешебиз, иш алып барабыз. Жана эме бар да бир маалымат айткым келет да. Жыл сайын хадж болот. Ошого эмдөө алмайынча Араб Эмираттары өзүнө киргизбейт. Араб Эмираты кайсыл вакцина алыш керек экенин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кайрылат. Бизге ушул жылы, мисалы 2021 жылы паломниктер келет, ажыга келишет. Анан кайсыл вакцинаны алып келишсин депчи. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол азыркы учурда кайсыл вирус циркуляция болот, ошону карап туруп, алар сунуш берет, могу вакцинаны алып келишсин деп. Анан Араб Эмираты бүт дүйнөгө жүзүнө кайсы жерде мусулман болсо ошонун баарына таркатат. Анын баарын окуп туруп, ана муфтият, мисалы биздин муфтият биз менен дагы иш алып барат, именно ошо вакцина алган боюнчачы. Анан ошондой вакцинаны алып туруп эмдөө жазат. Эмдей баштайт да. Эмдөөнү эми биздин эле баягы эле привычный пункттардан жасашат да. Ошондуктан эми чыныгы мусулмандар эмдөөдөн баш тартат деген бул жалган да. Азыр эми мындай да көбөйүп кетпеди, ислам динин бурмалагандарчы. Ошолор дагы көбүнчө ошолор баш тартып атат. Чыныгы динди билгендер, чыныгы мындай грамотный болгондор эч бир баш тартышпайт да. Орозону да бузбайт деп фатва чыгарды. Ооба, орозону да бузбайт, фикха деп коет, ошондо дагы жазылып атат. Орозону да бузбайт, орозо учурунда да эмдөө алса болот депчи. Анан эми жада калса эмдөө эмес, даже орозо учурунда антисептик колдонсо дагы болот деп айтып атышпайбы? Антисептикте спиртосодержащий да. Эми өзүн сакташ керек дешипчи. Ошондуктан эми көбүнчө динди бурмалагандардан мындай фейковый информациялар кетет да. Фейктер менен фейктерден алыс болуп, туура маалыматты ажырата билгенди баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Себептен азыр маалыматтык коомдо жашап атабыз. Анан көп маалымат бул жакшы дегенди билдирбейт экен, тилекке каршы. Анан эми да бир нерсени айткым келет да, бул бизде интернетке кириш уже бизде доступ доступ бар да, бизде жеңил болуп калган. Бизден мисалы 5 жаштагы бала дагы кирип алып, азыр интернеттен каалаган нерсесин көрөт да. Ошондой эле биздин дагы ата-энелер интернетке кирет да, ошол жерден фейковый информацияларды көрөт. Ошондуктан мен ата-энелерге кайрылгым келет да. Эгер сиздерге маалымат керек болсо, ошол адиске эле кайрылыңыздар да. Мисалы, тоок сойсо да касапчы сойсун дегендей, вакцинация боюнча маалымат алгыңыз келсе, мисалы, биздин иммуноцентрге кайрылыңыздар. Биздин мисалы баракчабыз бар, социалдык тармактарда, биздин веб-страницабыз бар. Ошолорго кирип, мисалы, бизден маалымат алса болот да. Түзмө-түз жанагындай
демек түзмө-түз жанагындай горячий линиялар бар дагы. горячий линиялар дагы бар. Түзмө-түз жана директ деп коебуз го Инстаграмда. Ошондойлорго да жазып атат. Прививка.kg деген эле биз чыгабыз. Ошондой эле мисалы көп жарандар бизге ошентип кайрылышат. Ошондо баш тарткандар бизге кайрылат, бизге директке жазышат. Биз ошондо толук маалыматты айтып беребиз. Бүт ийне жимнечен айтып беребиз. Анан анда ата-эненин көз карашы башкача болуп эртесин эмдеп алып, сүрөткө тартып анан жөнөтүп атат. Мына биз эмдеп алдык, чоң рахмат депчи. Азыр деле эми полиомиелитте күч алып атат. Азыр эми баш тарткандар да азая баштады. Ушу полиомиелит туккандан кийинчи баары тең бизге улам сайын жазып атышат, чалып атышат. Каяктан алам депчи кооптонушупчу. Бардык эле ЦСМдерден алса болобу ошол? Ооба, бардык ЦСМден алса болот. Анан жанакы ички миграция деп атпайбызбы? Кээ бирде мисалы айылдан Бишкекке келишип, анан кайсы жерден алаарын билбегендер да көп да. Мисалы ошону Бишкекте чалышат. Ошол жерден мисалы азыр да айткым келет. Сиздер кайсы жерге барып жашап калсаңыздар, внутренний мигрант болупчу, ошол жерден барып жакынкы поликлиникага барып, ошол жерге учетко туруп, ошол жерден көрүнүп, ошол жерден эмдеп алсаңыздар болот. Бизде эмдөө бекер, учетко турган дагы бекер. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизге абдан кызыктуу жана өтө керектүү маалыматтарды бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Бизде болсо Республикалык эмдөө борборунун башкы адиси, врач-эпидемиолог Азим Кыргызбаев мырза болду. Анда сиздерге рахматыбызды айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Кыска убакытта ушул пандемиядан толугу менен чыгып кетели деген тилекти айтуу менен биз сиздин менен чогуу маегибизди жыйынтыктайбыз жана кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү программабызды улантабыз. 1796 жылы Илимпоз Эдвард Дженнер вакцина вирусын камтыган затты 8 жашар балага сайып, ал адамдарды өлүмгө алып келген чечек оорусунан сактап кала турган коргоону ойлоп тапкан. Эксперимент жакшы өттү. Бала ооруга каршы эмделгендиктен биринчи вакцина жасалган. Бирок эмне үчүн вакцина иштеди? Вакциналардын кандай иштерин түшүнүү үчүн адегенде иммундук система бизди жугуштуу оорулардан кантип сактаарын билишибиз керек. Микробтор денебизге киргенде иммундук система аларды аныктоого жана денебизден чыгарууга аракет кылып, бир катар жоопторду берип баштайт. Жөтөл, чүчкүрүү, сезгенүү жана ысуу иммундук системанын иштеп жаткандыгынын белгиси. Бул бактериялар сыяктуу коркунучтуу кармоо жана жок кылуу үчүн керек. Адамдагы иммундук жооп анда кийин пайда болгон алынган иммунитет деп аталган экинчи коргонуу линиясын жаратат. Микробтор менен күрөшүп, алар жөнүндө маалыматтарды сактап, микробтор жана вирустар кандай болгонун жана аны менен кантип күрөшүү керектигин эстеп турган атайын Б жана Т клеткалары бар. Эгер ушул эле патоген организмге кайрадан кирсе, бул билим иммунитет үчүн пайдалуу болот. Бирок бул акылдуу реакцияга карабастан, денеде дагы деле коркунуч бар. Ошол эле учурда организм алсыз же өтө эле жаш болсо, ал күрөшө албайт. Козгогуч өтө күчтүү болсо, коркунучка калышы мүмкүн. Бирок бирөө ооруп кала электе, организмге иммундук жооп кантип даярдап алсак болот? Бул жерде вакцина дененин өзүн коргоо үчүн колдонгон эрежелерин сактоо менен күчүнө кирет. Окумуштуулар вакцинаны пайда болгон иммунитетти түзүү үчүн колдонушат. Адамды толук кандуу ооруга дуушар кылышпайт. Азыр ушунча көп вакциналар пайда болду. Алардын ар бири өзүнчө иштейт. Алар көптөгөн түрлөргө бөлүнөт. Биринчиден, тирүү вакциналар. Алар козгогучтун өзүнөн жасалат, бирок кыйла алсыраган состав менен. Басаңдатуу жана аракетсиздик бул козгогучтун толук кандуу ооруга айлануусуна жол бербөөчү ыкмалар. Бирок оорулар сыяктуу эле алар организмге алдын ала патогендик профиль түзүп, кол салууну таанып билүүгө үйрөтүп, иммундук жоопту жаратышат. Кемчилиги тирүү вакциналарды адамдарга чыгаруу кыйын жана алар жандуу жана күчтүү болгондуктан иммунитети начар адамдарга зыян. Ошол эле учурда активдүү эмес вакциналар туруктуу иммундук реакцияны жаратпайт. Экинчиси химиялык вакцина. Козгогучтун антиген деп аталган бөлүгүнөн жасалат. Бул антиген организмдеги белгилүү бир реакцияны пайда кылган вакциналарды алып, антигендин белгилүү бир бөлүгүн, мисалы, белокторду же полисахаридтерди бөлүп чыгарып, иммундук жоопту жаратат.
Илимпоздор ДНК вакциналары деп аталган жаңы вакциналарды көп ойлоп таап жатышат. Организм белгилүү бир патогенге иммундук жооп кайтарышы керек болгон белгилүү бир антигенди түзгөн гендер бөлүп чыгат. Адамдын денесине киргизилген бул гендер дененин клеткаларында антигендерди пайда кылышына себеп болот. Бул күчтүү иммундук реакцияны жаратат жана денени келечектеги коркунучтарга даярдайт. Вакцина белгилүү бир генетикалык материалды гана камтыйт. Ошондой эле козгогучтун башка бөлүктөрүн камтыбайт. Ошондуктан ал бейтапка зыяндуу ооруну козгой албайт. Эгер бул вакциналар ийгиликтүү ишке ашса, анда жакынкы жылдары натыйжалуу дарылоону камсыздай алабыз. Мындан ондогон жылдар мурун медицинаны өзгөрткөн Эдвард Дженнердин укмуштуудай ачылышы сыяктуу жаңы вакциналарды иштеп чыгуу бир күнү ВИЧ, безгек же Эбола вирусу сыяктуу ооруларды дарылоого мүмкүнчүлүк берет. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз ден соолук жана эмдөө жумалыгы тууралуу кеп кылуудабыз. Биздин кезектеги мейманыбыз менен тааныштырып өтөлү. Бишкек шаарынын номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун орун басары педиатр Диляра Исхакова. Кош келипсиз. Саламатсызбы. Эмдөө жумалыгынан сөзүбүздү баштайлы. Азыр полиэмилетке жана ошондой эле коронавируска каршы эмдөөлөр жүрүп атат. Полиэмилит бул кандай оору, анан кийин эмне себептен азыркы учурда коронавирус менен чогуу биргеликте күчөп аткан мезгили? Негизи көп жылдан бери биздин Кыргызстанда Европалык эмдөө жумалыгы өткөрүлөт. Бул эмдөө жумалыгында адамдын кайсы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна жазылганына карабай, жашаган жерине карабай, эч нерсе препискасына дегенде карабай, ошо адамдарды эмдөөдөн өткөрөбүз. Айрыкча үзүлүп ортодон эмдөө албай калган адамдарды кандайдыр себептер менен ушундай адамдарды ошо элдин арасынан таап ошо эмдөө жумалыгын өткөрөбүз да. Азыркы көбүрөөк басым жасап аткан эмдөөбүз азыр сиз айтып кеттиңиз шал оорусуна каршы деп. Азыр барыңыздар эле билип атасыздар, Тажикстан азыр кызыл зонага кирди. Тажикстанда полиомиелит оорусу табылгандыгына байланыштуу эмдөө бизде азыр күч алып, биз ошо балдардын арасынан эмдөө албаган, шалга каршы, айрыкча шалга оорусуна каршы эмдөө албаган балдарды тандап, терип алып, ошол балдарды шал оорусуна каршы эмдеп жатабыз. Себеби биз Тажикстан менен чектешип турабыз. Бизде да коркунуч бар, ошол эмдөө албай калган балдардын арасында ушул оорунун пайда болуп калышы мүмкүн деген. Шал оорусу өзү эле айтып тургандай, шалды пайда кылган оору бул абдан коркунучтуу оору, вирус аркылуу жуга турган оору, көбүнчө суу аркылуу жугат бул оору. Балдарга жуккан убакта бул жөн эле эти ысып, тырышып калбастан бул дем алуу булчуңдарындагы парализовать этип коет да, ошон үчүн шал оорусу да бул. Ошол себептен ошо дем алуу токтоп калгандан балдарды жогото алышыбыз мүмкүн да. Дагы бир коркунуч, бул оорунун бул последствиясы ооругандан кийин бул же бала инвалид болуп калышы мүмкүн, же баланы жогото алышы мүмкүн, өлүмгө дуушар болушу мүмкүн да. Ошол себептен бул абдан коркунучтуу оору. Бул ооруга симптомдук түрдө гана дарылоо жүргүзө албасак, буну этиологиялык жактан вирусту өлтүргөнгө дагы деле медицинанын жетишкендиктерине карабай дагы деле андай дарылар толук табылып бүтө элек. Бул ооруну алдын алуунун жалгыз гана бир жолу бул эмдөө алышы керек да. Бала эмдөө алышы керек. Азыр жанагы 4 жаш, 3 жаш, 4 жаштагы балдарга, 4 жаш, 5 жаштагы балдарга эмдөө жүргүзүп атканыбыздын да бир себеби бул ооруну 3 түрлүү вирустун 3 түрү пайда кылат да. Биринчи, экинчи, үчүнчү тип деп коебуз. Көпчүлүк биз буга 2016 жылга чейин ошо 3 түрүнө каршы эмдөө жасап келгенбиз. Бул вакцинаны бала 2 айында, 3,5 жана 5 айында алат да. Улуттук календарга ылайык, Кыргызстандын улуттук календарына ылайык 3 жолу эмдөө алат. Оозуна тамчылатып беребиз 2 тамчыдан. Бул оорудан кийин эч кандай реакция болушу мүмкүн эмес, эч кандай туура эмес көрүнүштөр болбойт бул вакцинадан кийин.
2016 жылы биз ушу полиомиелиттин 2 валенттүү түрүнө өткөнбүз Кыргызстан. 3 эмес 2, себеби дегенде ортодо экинчи валенттүү вакцина вирус ассоциированный полиомиелит деп коебуз. Ошо вирус тирүү вирус болгондуктан ошо вирус ооруга окшош, шал оорусуна окшош оорулар пайда болгондуктан Кыргызстан 2 валенттүү шал оорусуна каршы эмдөө өткөнбүз. Ал эми экинчи валент дагы деле жаратылышта бар да, дагы бир типке каршы балдар эмдөө албай калып атпайбы? Ошол себептен баланын иммунитети толук болуш үчүн 3,5 айында балдарга кошумча инактированный полиомиелиттен вакцина деп коебуз. Инактированный полиомиелиттин вакцинаны инъекция түрүндө, кыргызча мындайча айтканда укол түрүндө жасап, балданын иммунитетин толуктайбыз да, ошо толук кандуу ошо шалга каршы иммунитети пайда болуш үчүн. Ошол инактированный полиомиелитный вакцинаны ортодо ошо 4 жаш, 5 жаштагы балдар албай калган себептен азыркы учурда ошо шалга коркунуч туулганда биз ошо балдарды толук кандуу иммунитети болсун үчүн ошо балдарды да тандап, арасынан терип алып, албай калган балдарды азыркы учурда эмдөө жүргүзүп атабыз. Анан дагы бир коркунуч, бизде эмдөөгө баш тартуулар абдан көп дагы деле. Жылдан жылга дагы деле көбөйүп баратат бул баш тартуу. Бул диний көз караш менен болсо, кээ бири ошо вакцинага ишенбөөчүлүктөн баш тартып келатышат да. Бул дагы ошол оорулардын биз вакцина аркылуу башкара ала турган оорулардын ошо биздин Кыргызстанда дагы көбөйүшүнө шарт түзүп атат да. Анан бул дагы коркунуч жаратып атат. Бул ошон үчүн бизде азыр шалга каршы контроль абдан күчөгөн. Текшерүүдөн өткөрүп турушат, ар бир ооруган баладан анализ алып текшерүүдөн өткөрүп турушат. Эмдөө албаган балдарга кеңеш берилип, үгүт иштери, үгүт насихат иштери деп коебуз, ошондой жүргүзүлүп жатат азыркы учурда. Анан ошол азыр ата-энелер ошол убакыттан пайдаланып ата-энелерге кайрылып кетет элем. Азыркы учурда мүмкүн болушунча эмдөөнүн бардык түрүн алган жакшы. Себеби биздин Кыргызстанда националдык календарга ылайык, улуттук календарга ылайык 12 ооруга каршы эмдөө жүргүзсөк, ошо балдарга, ошо 12си тең балдарга тиешелүү гана оору эмес, чоңдорго да тиешелүү оорулар бар. Бирок ошол ооруларды жеткиликтүү түрдө дары ойлоп табылган эмес. Бул ооруларды токтото турган жалгыз гана жолу бул эмдөө алуу жолу да. Ошол себептен вакцинадан баш тартпай, ошол эмдөөнү алып, баланын келечеги үчүн, баланын ден соолугу үчүн ошол тескерисинче эмдөө алган туура. Сиз айтып атпайсызбы, эмдөөдөн баш тарткандар дагы көбөйдү депчи, бирөөсү диний көз карашта, бирөөсү ишенбөөчүлүк. Бул эмне себептен пайда болууда сиздин оюңузча? Бизде азыр техниканын заманы, интернетте ар кандай туура эмес информациялар көп кетет да. Туура эмес информациялар, туура эмес баягы окумуштуулардын, кандайдыр бир окумуштуулардын туура эмес ойлору, ушул интернет булактарында көбүрөөк тарап кеткен да. Анан ошондон улам баягы вакцинага ишенбейчүлүк пайда болду да. Бул мындай да, эгерде ооруну көрүп турса, эгер оору турса, мисалы үчүн биз азыр коронавирус инфекциясына каршы эмдөө алып жатпайбызбы? Көпчүлүк эл өз ыктыяры менен келип, кезектин көптүгүнө карабай келип эмдөө алып атат. Себеби биз ооруну көрүп атабыз, ошону токтото турган жол жалгыз гана. Ошо эмдөө ала турганын биз билебиз. Ал эми баягы биз эмдөө аркылуу токтотуп, жоготуп койгон ооруларды элдер көрбөй калды да. Мисалы үчүн азыр бизде дифтерия оорусу жок, ошол эле шал оорусун көрүшкөн жок. Ошол эле кызамык, кызылча азыркы учурда бирин-серин кезикпесе, ал деле көп кезикпей калды. Дифтерия, столбняк, эптөр, столбняк деген оорулар жок эсе жок азыркы учурда биз көргөн жокпуз. Ооруну көрбөй калганда коркунуч ылдыйлап кетет да. Адамда коркунуч ылдыйлап кетет да, ошо вакцинанын туура эмес жактарын көбүрөөк көтөрүп чыкканга аракет кылышат да. Ошо көбүрөөк көтөрүп чыгып, мына бул туура эмес, бул ушундай реакция берет экен деген көз караштар, мына вакцинадан кийин мындай болуп калды, кичине апыртылган түрдө, мына вакцинадан кийин бала чарчап калыптыр, вакцинадан кийин оорукчан болуп калыптыр деген туура эмес информациялар ошо баягы интернет аймагында көбүрөөк тарап кетип, анан ошондон улам дагы баягы эмдөө ылдыйлагандан ылдыйлап келатат да. Бул коркунуч. Негизи ошол эмдөөнүн побочный эффекти болгон фактылар катталган беле?
Бизде эмдөөдөн кийин абдан катуу көзөмөлгө алынат. Атайы иш жүргүзүлөт, ушул боюнча текшерүү иштери жүзүлөт, атайы приказдар бар. Ушул эмдөөдөн кийин ошо туура эмес көрүнүштөр байкалса, бул эмне себептен болгонун, эмнеден келип чыкканын изилдеп текшерип, эгер чын эле себептери бөлүнөт да. Мисалы үчүн кээ бир учурда болот, ооруп аткан балага эмдөө сайып койгондо ошол оорусу күчөп кетиши мүмкүн. Андай болушу мүмкүн. Техникалык туура эместиктен келип чыгышы мүмкүн, туура эмес сайып койгондон. Бирок бизде азыркы учурда техникалык ошибка деген жокко эсе, себеби бизде эмдөө ишине катышкан, эмдөө жасаган эмчи айымдардын баардыгы тең сертификаты бар, өзүнчө окуудан өткөн гана миде айымдар эмдөөгө жолдомо алып, эмдөөгө катыша алат, эмдей алат. Жөн эле медсестра, жөн эле башка адам келип эмдөө жасабайт. Ошондой бизде катуу көзөмөлдө алынат да, катуу контролдо турат. Вакцинанын эгерде ошо вакцина күнөөлүү болсо, ошо вакцинага биз желтая карта деп коебуз, ошондой жазып, ошол вакцинадан отказ бергенге биздин акыбыз бар. Ошол себептен ар бир жасалган эмдөөдөн кийинки туура эмес көрсөтмөлөр, туура эмес реакциялар изилденип, такталып, жыйынтыгы чыгарылат да. Бул ошондой круг жөн эле текшерилип калып калбастан сөзсүз түрдө жыйынтыгы чыгып, эмне себептен болгонун ошол побочный реакция. Эгерде медиктин күнөөсү менен болсо, аны тактап, аны талдайбыз. Эгерде вакцинанын күнөөсү болсо, ал такталып, ал ошого жыйынтык чыгарылат да бизде, Кыргызстанда. Бул абдан катуу көзөмөлдө турат. Анан вакцинадан Кудайга шүгүр, бирок вакцинадан каза болду деген андай бизде такыр информация жок, себеби бизде ар бир случай регистрация болуп, текшерилип турат. Ал эми жана ийне сайгандан кийин шишип кетиши мүмкүн деген ал болот, көп эле учурда кезигет. Ошо ийне сайган жер шишип кетиши мүмкүн. Анан көпчүлүк учурда баягы сас тумоонун белгилери көп билинбеген балдарда ийне сайылгандан кийин баягы температурасы көтөрүлүп кетиши мүмкүн, андай да кезигиши мүмкүн, андай да болот. Бирок чаң да кезиге турган реакцияларда. Сиз айткан жанагы 12 эмдөө бул адамдын өз эркиби же сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө Негизи мындай эмделе турган да вакциналар барбы? Бул улуттук календарь деген, бул улуттук календарь приказ менен бекитилет. Негизи бул мүмкүн болушунча сөзсүз эмделе турган ооруларда ошон үчүн улуттук календарга киргизилген да. Бул жана төрө түйүндө туберкулезга каршы эмдейт, гепатит Б-га каршы эмдейт, кара сарыкка каршы. 2 айында балага пента вакцина деп коебуз. Ошо пента вакцинанын составында көк жөтөлгө, дифтерияга, столбнякка каршы, вирусный гепатиттин Б түрүнө каршы, кара сарыкка. Андан сырткары гемофильная палочка инфекция деп коебуз. Гемофильная инфекция балдардын арасында пневмония оорусу, менингит оорусун чыгарат да. Ошо пента вакцина сайылат. Андан сырткары шал оорусуна оозуна тамчылатат. Ич өткөктүн ротавирусная инфекция деп коебуз, бир түрү бар, оор түрү. Кичинекей балдарда, айрыкча 2 жашка, 3-5 жашка чейинки балдарда оор өтө турган ич өткөктүн түрү. Буга каршы эмдөө башталды былтырдан баштап. Андан сырткары пневмонияга каршы эмдөө жасалат. Ушул эмдөө 3,5, анан 5 айында кайталанып жасалат дагы. 1 жашка келгенде, 1 жашында балага кызамыга, кызылчага, анан паротит оорусуна, тепки деп коебуз кыргызча. Паротит оорусуна каршы эмдөө жасалат. Бул эмдөөлөр 2 жашында кайталап эмдөө, ошо дифтерия менен столбнякка, көк жөтөлгө каршы кайталап эмдөө жасалат. Эми мектепке кирердин алдында 6 жашында кызамыга, кызылчага, анан паротитке, дифтерия менен столбнякка каршы эмдөө жасалат. 11, 16, 26, 36, 46, 56 жашта дифтерия менен столбняк оорусуна кайталап, ошо иммунитетин толуктап турганга дагы да кайталап эмдөө жасалат. Бул мүмкүн болушунча бардык балдарды камтыганга аракет кылабыз, бирок ошол эле учурда ата-энесинин макулдугу менен деген бар да. Бизде закондо ата-эненин макулдугу менен жасалат. Эгер ата-эне каршы болсо, биз балага күчкө салып эмдей албайбыз. Анда маегибизди кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин уланталы. Биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз.
Европанын эмдөө жумалыгы Кыргызстанда 16 жылдан бери орун алып келаткен. Мына ошого байланыштуу бүгүн бизде мейманда Бишкек шаарынын номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчисинин орун басары педиатр Диляра Исқақова. Мына жогоруда айтып атпайсызбы, өнүккөн мамлекеттерде вакцинация сөзсүз түрдө талап кылынат жана 100%. Бизде эмнегедир баш тарткандар эки себеп менен ишенбөөчүлүк жана диний себептерден улам, диний көз караштардан улам баш тарткандар бар депчи. Анан баары бир деле алар кандай маселелер менен тушурушат ошо баш тарткан инсандар? Көбүнчө негизи бизде закон боюнча мектепке же болбосо бала бакчага bunday балдарды албай койгонго акылары жок да. Бул балдар мектепке деле бала бакчага деле кире беришет. Бирок чет мамлекетке чыкканга мүмкүнчүлүктөрү чектелип калат экен да. Себеби дегенде мен бир топ мисалдарды келтире алам. Мындан 4-5 жыл мурун Америкага өткөн бала, окууга өтүптүр өзгөчө менен өткөн баланы андан да көп болуп калды, 4-5 жыл болуп калды. Ошол баланы Америкага кабыл албай койгон. Себеби формасына энеси эмдөөдөн баш тартып жазып берген экен кагазды. Ошонун аркасынан бала окууга бара албай калган Америкага. Ошондо баласы абдан капа болуп, энесине мен келечегиме балта чаптым деп айтты эле да, ошо медиктердин көзүнчө. Анан мындай случайлар көп. Себеби дегенде азыр бул коронавируска эле байланыштуу эмес, буга чейин эле бар болчу. Америкага, Европанын көп мамлекеттерине окууга өткөн балдарга, жумушка кирип аткан балдарга, азыр Россияга дагы бир жакшы кызматтарга кире турган болсо, сөзсүз түрдө ошо эмдөө формасын сурашат. 63 форма деп коебуз, эмдөө формасын. Ошол формасы жок, баягы өкмөттүн жакшы жумуштарына азыр киргизбейт ал жака дагы. Себеби дегенде бул дагы бир приоритет да. Мисалы үчүн бизде кезиккен оорулар башка мамлекеттерде кезикпеши мүмкүн. Алар көбүнчө өздөрүндө коркунуч түзүлгөн ооруларга каршы эмдөө ар бир мамлекеттин өзүнүн календары бар да, национальный календары бар ар бир мамлекеттики. Мисалы үчүн биз гепатит Ага жана суу чечекке эмдөө жасабайбыз. Себеби дегенде бизге ал коркунучтуу эмес да, балдар ооруп жакшы болуп калса иммунитет жакшы болуп калат, бизге ал приоритет эмес да. Ал эми Америкада, башка Европанын мамлекеттеринде ушу гепатит А дагы жана суу чечек дагы коркунучтуу оорулардын катарына кирет аларда. Алар ошол ооруларга да каршы эмне алат. Биздикинен сырткары аларга да. Анан баягы өнүккөн мамлекет болгон үчүн азыр көптөр айтып атышпайбы, аякта БЦЖ туберкулезга албайт экен деп. Себеби дегенде ал өнүккөн мамлекетте туберкулез оорусу проблема эмес. Аякта туберкулез оорусу жок. Анан жок ооруга эмдөө сөзсүз түрдө токтойт да. Бизде туберкулез дагы деле бар болгон үчүн биз дагы деле эмдөө жүргүзүп жатабыз, эмдөө жүргүзөбүз. Ал эми баягы дүйнө жүзүндө акырындап сүрүп чыгарыла турган оорулар бар да, ошо эмдөө аркылуу сүрүп чыгарыла турган оорулар бар. Булардын катарына баягы натуральный оспаны киргизсе болот. Биз кичинекей чакта баарыбыз колубузга ошо кара чечек деп коет экен кыргызча, ошо натуральный оспага каршы эмдөө алганбыз. Ошентип дүйнө жүзүнөн бул ооруну сүрүп чыккандан кийин азыр эч ким албайт натуральный оспага каршы эмдөөнү. Ошо полиомиелит оорусун, кызамык оорусун биз ошентип дүйнөдөн сүрүп чыкканга дагы аракет кылганбыз. Анан биздин Кыргызстан 2001 жылы шал оорусунан свободный от полиомиелита деп коет. Ошо шал оорусу жок мамлекеттердин катарына кирип сертификат алганбыз. Бизде 93 жылдан бери шал оорусу катталган эмес. Анан биз ошентип акырындап сүрүп чыккан ооруну эгерде коркунуч туулбаса, ошол эмдөөгө каршы вакцинаны токтотуп кое алабыз да. Ошентип акырындап ушундай. Ошол себептен бул ооруларды вакцина управляемый инфекция деп коебуз да. Баягы вакцина аркылуу токтотуп кое алабыз. Вакцинаны токтотуп койсок бул оору көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул вакцина управляемый инфекциялар да. Анан бул проблема ушу азыркы учурда проблема биз наоборот тескерисинче баш тартуудан эмдөө проценти ылдыйлай берсе, азыр бизде коллективный иммунитет болгончо кармалып турат да, көп балдар эмдөө алат, аз бөлүгү эмдөө албайт.
Ошол себептен баягы вирус дагы деле кезикпейт, биздин Кыргызстанда бул оорулар жокко эсеп болуп атат. Бирок бара-бара эгер ушу баш тартуулар ылдыйлап отуруп 70%дан ылдыйлап кете турган болсо, анда бул оорулар баш көтөрүп чыгышы мүмкүн. Анда биз эмдөө аркылуу дагы токтото албай калышыбыз мүмкүн бул ооруну. Мамлекеттик дарыканаларга, ооруканаларга качан барба? Дайым кезек го. Азыр болсо социалдык аралыкты сакташ керек, жанагындай санитардык нормаларды сакташыбыз керек деп баарыбыз талап кылып атабыз. Бирок оорукананын өзүндө сактоо мүмкүн эмес дейт. Бул жагынан алганда Бизде электрондук медицинага, электрондук кезек күтүүгө мындан 1 жыл, ошо 2 жылга карап баратат, 2 жыл мурун өткөнбүз. Дагы деле ошо элге ошо түшүндүрүү иштерибиз жакшы жетпей атабы, дагы деле эл кире албай атат да. Интернет аркылуу өзүнүн дарыгерине жазылып койгондо, өзү жазылган дарыгерге интернет аркылуу жазылса болот. Ошондо врачтын кайсы учурда прием жасай турганы, анан кайынчысы малга өзү жазыла турганын жазып, ошол маалда кезек күтпөстөн түз эле барып дарыгерге кайрылса болот. Бул жанагы сиз айткандай контакт болгондо баягы социальный дистанцирование сактаганга шарт түзүп берет да, мындайча айтканда. Өзү эгер келе албаса, регистратурага чалып деле баланча врачка баланча убакытка жазып кой десе болот. Бул 1 күн мурун, 2 күн мурун, 1 жума мурун чыгып, өзүнө каалаган маалга, каалаган убакытка жазыла алат азыр. Ошол аркылуу баягы эшиктин алдында сагаалап күтүп тургандан көрө, баягы үйдө отуруп алып, саат баланчага барам деп, ошо белгилеген учурунда барып көрүнө берсе болот. Ошол дагы деле биздики жакшы ишке ашпай атат. Эгер ошол ишке ашып кетсе, бизде баягы чет мамлекеттикиндей түз келип эле кирип кеткенге сонуз шарт түзүлөт эле да. Элдер көпчүлүгү дагы деле барып алат, түшүндүрүү иштери жүргүзсө деле болушпайт дагы, анан кезекке жазылып келген адамды дагы кезек менен кое бербей ушул жерде кармап турушат. Биз дарыгерлерге такай айтабыз. Мүмкүн болушунча баягы жазылып келген адамды биринчи киргизгиле, ошондо сыртта турган адам көрөт да, бул кирип атат, демек мен кийинкиде ушинтип келгенге аракет кылайын дейт. Анан баягы дарыгерлер жумшактык кылып эле баягы кечке турган адамды кой муну киргизейин, муну дегенде случайлар болот андай дагы. Бирок элдин өзүндө да бул, эгер ошо врачка мурун приписка болгон болсо, то есть ошол врачка жазылган болсо, ошол үй бүлөлүк дарыгерге үйдө отуруп эле ошол дарыгерге белгилүү убакытка жазылып, кезек күтпөй түз барып кирип кеткенге шарты бар азыр. Ошол эмдөө жумалыгына байланыштуу кезектер көп эмеспи? Эмдөө жумалыгына байланыштуу кезек көп деп айта албайм, бирок азыр коронавирус инфекциясына каршы эмдөөгө кезек бар. Кезек айрыкча баягы Спутник V вакцинасына карата ошо эмдөөгө алганы барган адамдар көп кезекке туруп калып атышат деп интернетте да жүрүп атат. Бир себеби баягы бул вакцина 3 эле 4 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жасалып атат шаар боюнча. Анан бул Спутник V-ни алганга талапкерлер көбүрөөк болуп атат. Ошол себептен дагы баягы кезек күтүп калгандар көп болуп атат. Анан азыркы учурда ушуну дагы калыпка келтирип, алдын ала жазылуу жүргүзгөнгө программа түзүлүп атыптыр. Ошол менен иштеп атышат азыр. Эгерде ошол ишке ашып калса, анда бул адамдар дагы барып эшиктин алдында турбастан үйүндө отуруп эмдөөгө саат мынчага деп жазылып коюп, анан келсе болот. Педиатрлар боюнча суроо узаткым келип турат, себеби дегенде кичинекей балдардын ооругандар, ар кандай респиратордук оорулар менен ооругандар бир кандайдыр бир толкун болуп көбөйүп кетип атат го шаарда. Анан туура диагноз берген педиатрларды табуу борбордо туруп аябай оор да. Мындай да сырт чет жакта иштеген врачтарга мүмкүн жеңилби же мүмкүн оорбу, бир врачка барат, врачтын назначениясын алат, анан унчукпай лечениясын алып айыгып кетет да. Бизде шаар жеринде биздин ата-энелер көнүп алган, бир врачтын жазганын
кайра ошол дагы башка врачка барып дагы көргөзүп, анан 3-чү врачка дагы көргөзүп, анан ортосунан жыйынтык чыгарып, анан дарылоону башташат да. Эмнегедир ушундай Бишкек шаарында көбүрөөк экен да. Бир врачтын жазган мындайда ар бир врачтын өзүнүн тактикасы бар. Клинический протоколубуз бар бизде. Бирок ошол клинический протоколдон кийин дагы ар бир врачтын өзүнүн методикасы бар да дарылаганда. Бирөө көбүрөөк чөп чаарга акцент кылат, бирөө кээси физиолеченияга акцент кылат деген сыяктуу да. Анан ошол себептен дагы ошо врачтардын тиги туура эмес жазып койду, бул туура эмес диагноз койду деген күмөн саноо дагы ошондон улам да көп болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде мен билгенден биздин азыркы учурда иштеп жаткан педиатрлардын баары тең бир топ куракач, мына менин курагымда, менден өйдөкү курактагылар жаштар абдан аз азыр поликлиникада. Себеби дегенде эмкана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген оорураак да. Анан ошол себептен жаштар азыркы учурда абдан аз келет поликлиникаларга иштегенде. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна баягы эски пенсияга чыгып калган, пенсиянын курагынан дагы өтүп пенсияга чыгып алып иштеп аткандар, пенсияга жакындап калган курактагылар, мындайча айтканда стажысы көп, педиатрлар көп азыр. Анан ошол врачтар туура эмес диагноз коет, билбейт деп айта албайт элем да. Мен билгенде, мен көргөндөн педиатрлардын баары грамотный. Мен өзүм шаар боюнча 2 поликлиникада иштедим. Ошо 2 поликлиникада тең грамотный врачтар да, жалаң жакшы врачтар. Анан ошо элдин туура эмес коет диагноз дегенде такыр кошулбайт элем. Көпчүлүгү ушундан улам да, баягы ишенбөөчүлүктөн да, бул врачка деп барып тегеренип, анан көбүрөөк 3-чү детский больницага деп көбүрөөк барышат. Ошо биздин эле врачтар кайра жарым ставка алып, ошол эле 3-чү поликлиникада иштешет. Бизде иштеген эле 2-3 врач ошентип кайра эле 3-чү поликлиникада иштешет. Мындайча айтканда 3-чү больницада иштешет. Анан ошол эле врачтарда, анан поликлиника деген көз караш, баягы ЦСМ, бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп мындай биздики первичка деп эсептелет да. Мүмкүн ошондонбу. Анан була көп адамдар, көпчүлүк ошо 3-чү поликлиникага барганга, башка больницаларга барып көрүнгөнгө аракет кылышат да. Азыркы учурда поликлиникалар, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору дем алыш күндөрү да, 6-чы күндөрү да иштешет. Баягы ооруган баланы ашыкча, айрыкча көбүрөөк ооруган жерге алып барбай, мүмкүн болушунча поликлиникага алып келип, өзүнүн дарыгерин алып келип көргөзгөнгө аракет кылып, биз врачтардын приомун 6-чы күнгө дагы, дем алыш күнгө да койгонбуз. Бирок ошого карабай, дем алыш 6-чы күндө бизде 1-2 эле бала келет. Ашып кетсе 5-6 бала келет. Ошол учурда баары тең 3-чү баягы көнүп калган боюнча 3-чү деп айтып атам, шаардык балдар ооруканасында көбүрөөк жүрүшөт да. Анан ата-энелерге дагы бир сураныч айтат элем. Андан көрө өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгерге, өзүңөрдүн педиатрыңарга баргыла деп. Ал жерден контакт болушат, себеби баягы көп кезекте турушат, кезекте туруп бири-бирине жугузушат. Айрыкча азыр 3-чү шаардык балдар ооруканасында сас тумоо менен балдарды жиберип атабыз да. Сас тумоо менен барган балдар ошол жактан бири-бирине жугузуп, кайра акыбалы оорлоп кетиши мүмкүн. Ошол себептен андан көрө өзүнүн дарыгерине келип, кезеги азыраак караганда дарыланып, кеңеш алып кетсе болот да. Эми биздин көбүнчө элдин түшүнүгү боюнча азыраак дары жазып бере турган же дары жазып бербей турган ошондой врач, билбеген врач. Билбеген врач же болбосо тескерисинче дары жөн эле кой дейт экен, жакшы экен дегендер да бар да. Ар кандай. Кээ бир адамга, врачтарда, психологда, кээ бир адамга аз дары жазып берсең капа болуп кетет. Аз эле жазып койду деп. Муну ушуну эле жазып кой деп. Сиз айткандай кээсине жок, момундай эле кылып койсоң айыгат десе, кээси сүйүнүп кетет туура. Кээ бирине көп дары жазып берсең ыраазы болуп кетет, билген врач экен деп. Анан адамдар ар кандайбыз да, баарыбыз тең ар кандайбыз. Анан бирибизге жагат, бирибизге жакпайт. Бирок ошол учурда эле мүмкүн болушунча дарыгерлер азыр күчтүү дары жазбаганга, укол түрүндө дары жазбаганга аракет кылышат. Инъекционный дары азыр үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жокко эсе. Азыр жасалбайт дагы балага.
биз мүмкүн болушунча көбүрөөк таблеткага же болбосо сиропко акцент кылабыз да көбүрөөк ошолорду жазганга аракет кылабыз. И мүмкүн болушунча дары жазбаганга аракет кылабыз туура. Антибиотик бербегенге аракет кылабыз. Көпчүлүк ата эне мындай да, баласы састымолуп калса, баягы көнүп калган парацетамолду берет, көнүп калган амоксициллинди берет. Бүгүн берет, унутуп калды, кечке чейин жүрдү бала. Кечинде бир эстеп кайра бериши мүмкүн, же болбосо эртеси күнү бериши мүмкүн. Баланын акыбалы начарлап көбөйүп күчөп баратканда, анан ошондой эстеп, анан дарыгерге алып барышы мүмкүн. Анан баягы туура эмес берген дары сөзсүз түрдө кайра ошол дарыны бергенде жардам бербейт. Себеби биз эгерде ошо антибиотик керек боло турган болсо, балага амоксициллин жазабыз да, энеси болсо аны туура эмес дозада, анан туура эмес убакытта берип койгон. Ал кайра ошо микробту көбөйткөнгө шарт түзөт дагы, андан кийин дарыларды көпчүлүк учурда кабыл албай коюшу мүмкүн да, эгерде күчөп кеткен болсо. Ошол себептен өз алдынча дары бергенге да болбойт ата энелерге. Жөнөкөй эле эти сыганда бере турган парацетамолду дагы врачтын консультациясы менен бериш керек. Себеби дегенде ар бир баланын возрастына жараша, ар бир баланын салмагына жараша ошо дарылар эсептелет. Дарынын дозасы балага эсептелип туруп берилет. Ошол себептен өз алдынча баланы такыр дарылаганга болбойт. Андан көрө алдын алган жакшы, же болбосо жаңы башталганда алып барып көргөзүп, керектүү дары жаздырып алган жакшы. Эми жалпы суроо, жыйынтыктоочу суроо болсун. Негизи тармакта көп маселе бар. Элдин бар, эми көпчүлүк айтат ошо реформа бардык жерде керек депчи. Сиздердин оюңуздар боюнча ошол сиздердин тармакта эң приоритеттүү тармак реформа жасай турган эң биринчи кезекте бул кайсы жерлер, кайсы маселелерди эң биринчи кезекте чечиш керек? Бул биринчи маселе ошо баарыбыз тең эле айтып капа болуп келатабыз. Бул шаарда негизи үй бүлөлүк бүт врачтарды үй бүлөлүк дарыгер кылып койгону шаарга ошо туура эмесирээк болуп калды да. Өйдө жактагылар кандай карайт билбейм, бирок мен өз оюмду айтайын, мен өзүмдүн оюмда бул. Себеби дегенде шаарда мисалы үчүн айыл жеринде үй бүлөлүк дарыгер керек. Себеби ал жакта чакан айыл, ал жака педиатр, гинеколог, терапевт деген баары барбайт. Буга чейин деле, бул реформа болгонго чейин деле, союз кезинде деле бирден врач иштеп, ошол эле баланы дагы, чоңду дагы баардыгын карап келген да. Ал эми азыр учурда үй бүлөлүк дарыгерлер шаар жеринде туура келбейт да. Бизде шаар жеринде эл билет, бул педиатр. Анын үстүнө мен айтып атам, көбүнчө жаш курагы бир топко келип калган адамдарда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген дарыгерлер. Эл билет буларды. Бул терапевт экен, бул педиатр экен, бул гинеколог экенин. Анан азыр биз семейный принцип деп атабыз, үй бүлөнү толук карашыбыз керек деп. Сиз айткандай дарыгерлерге ишенбей туура эмес диагноз коет деп атса педиатрга, андан кийин ошол ата эне баласын терапевтке же гинеколог алып барып көргөзбөйт болуш керек да кайра. Билген адам болбосо дагы. Анан бизде ушул педиатр боюнча, терапевт боюнча, гинеколог боюнча калса туура болмок да шаар ичинде. Ал эми региондордо, айыл жерлеринде ооба керек, семейный врач деген керек, үй бүлөлүк дарыгерлер деген керек. Бирок ушул шаар жерине ушул туура келбей калат эле. Калды. Ушул реформаны ушулдан баштаса жакшы болмок. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Албетте ишиңиздерге ийгилик болсун. Эң башкысы дениңиздер сак болсун. Бизде бүгүн мейманда Бишкек шаарынын номер 3-үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчисинин орун басары педиатр Диляра Исхакова болду. Азыр болсо дагы да болсо сиздердин назарыңыздарга чакан сюжет тартуулайбыз. Андан соң бүгүнкү программабызды улантабыз. Кезектеги маек аутизм тууралуу болот. Биз менен болуңуздар.
Спорт шаарынан салам жолдойбуз. Бишкек спорттук экенине ишенбейсизби? Биз бул ойлоруңузду жоёбуз. Азыр биз ден соолук паркындабыз. Бул жерде физикалык активдүүлүк максималдуу концентрацияланган. Чуркоо, басуу, шахмат, теннис боюнча мелдештер. Апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү. Бул күн Бишкекте алдын ала белгиленди. Ошол эле учурда майрам өзгөчө белгиленди. Ага күчтүү музыканттар, чоң энелер, сейилдөөчүлөр, ден соолукту сактоочу аскерлер жана индиялык триатлончулар катышышты. Но обо всем давайте по порядку. Аскердик оркестрдин үндөрү менен музыкалык түрдө баштадык. Баса, спектакль бүткөндөн кийин музыканттар күтүүсүз армрестлинг боюнча класс көрсөтүштү. Атайын багыттагы күчтөр дагы өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Армия, давай! Все желающие. Кыргызская армия, всех! Молодец! Кыргызская Алардын демонстрациялык көрсөтүүлөрүндө ар кандай айла амалдар жана кол күрөштөр камтылды. Абдан таасирдүү болду. И владение рукопашным боем получилось весьма эффектно. Майрамга Индиядан келген студенттер активдүү катышышты. Бардык оюндарда теннис, армрестлинг, шахмат оюндарына да катышышты. Настольный теннис, конечно. Армрестлинг легко, шахматы, пожалуйста. Теннис ак денеде сергек акыл бар. Ден соолугуңуз жөнүндө дал ушул жерден биле алса болот. Каалоочулар ВИЧ боюнча тест текшерүүдөн өтүп, кандагы канттын деңгээлин өлчөп, кан басымын өлчөп, тамекини таштоо, туура тамактануу, психикалык саламаттык жана биринчи медициналык жардам боюнча кеңеш алышты. Ушинтип борбордун жашоочулары ден соолук күнүн белгилешти. Татьяна Джамалова, Арстанбек Саалиев. Специально для ТВ1 Кеджи. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, биз программабызды улантабыз. Апрель айы Кыргызстанда ушул аутизмди дагы көбүрөөк адамдар билишин маалыматты жайылтуу ай деп белгиленип келет. Бизде бүгүн мейманда Рука в руке коомдук уюмунун төрайымы Садыкова Жылдыз, жана ошондой эле невролог Рука в руке коомдук уюмунун адиси Бекенбаева Мерим, жана ошондой эле аутизмге кабылган 8 балдардын атасы Дамир Алымбек уулу. Кош келипсиздер. Мен дагы ошол маалыматтан бир аз алысыракмын. Негизи аутизм деген мындай кыскача бир 2-3 сүйлөм менен айта турган болсок, эмне, анан кандай? Аутизм, саламатсызбы? Саламатсыздар. Аутизм бул негизи эле баш мээнин клеткаларынын өнүгүүсүнүн бузулушу. Ал жалпы азыркы учурда эки
бузулуулар менен мүнөздөлөт. Бул деген биринчи коммуникация же социалдашуу. Бул коммуникация бир гана сүйлөшүү эмес, негизи эле сүйлөшүү, дене тили, эмоцияны ошону түшүнүү жана кабыл алуу. Ошондой эле социумда же коомдо өзүн өзү алып жүрүү, коомдук өз ара аракеттенишүүсү бузулат. Экинчиси бул стереотиптүү, өтө чектелген, улам кайталанган кыймыл-аракеттер жана кызыкчылыктар. Ошолор менен мүнөздөлөт. Кыргызча айтканда Кыргызчадагы аутизм бул байыркы грек тилинен алган аутос, бул өзүнө өзү же өзүнчө деген маанини билдирет. Бул балким мурунку байкоолордон улам келип чыкса керек. Себеп дегенде аутизм менен жабыркаган инсандар, балдар бул өзүнө өзү вакуум сыяктуу ичинде өзү менен өзү болгон адамдар болгон да. Ошондуктан аутизм деп кыргыз тилинде да аутизм деп аталат. Эгерде жашоодон алып болсо, мына менин балдарым 1-2 жашында, биздин балдар көбүнчө өзү дүйнөлүк практикада бул физикалык түзүлүштөрү баары жайында, жакшы эле болот. Мындай көрсөң, бул аутист бала деп ойлобойсуң. Ошондой эле биздин балдарды деле ошентип ойлогонбуз убагында. 2-3 жашында биз мына өзү сүйлөп кетет, эми жашыраак болсо керек деп ошондой убакытты утуп койгон убактыбыз болгон да. Ошон үчүн бул качан гана билинет, качан гана ушул кайталоо процесси жүрсө, өзү менен өзү болуп калса, анан атынан чакырсаң келбесе, жана адам менен, ата-эне менен байланыш үзүлсө, анда ошондо аутисттин признактарын биз билсек болот. 3 жашка чейин бул мындай чечүүчү убакыт деп атпайсыздарбы? Эгерде ошо баланы жакшы иштеп, туура методология жүргүзүп, кандайдыр бир аракеттерди көрсө, анда 65% бул тиги кадимки маселени толугу менен чечсе болот деп. Эми бул Американ статистикасы, тилекке каршы бизде андай статистика жок Кыргызстанда. Ошо Америкада эгерде балага 3 жашка чейин туура методика сиз айткандай пайдаланып бала менен иштесе, 65% бала 7 жашка чыкканда кадимки общий мектепке барып, андан ары турмуш шартын бизге окшош эле мындай аралашып, социумга аралашып кетиши мүмкүн да. Бирок тилекке каршы бизде биринчиден врачтар диагнозду өтө кеч коет. 6-7 жашка качан мектепке барар убакытта. Анан еще бизде Кыргызстанда ошо диагноз койгонго как психические заболевания деп чечетте, министерство саламаттык сактоо министрлиги жалаң гана психиатрлар эле койгонго уруксат да бул диагнозду. А бизде Кыргызстанда болгон 9 психиатр, анын 7-өө Бишкекте отурат, 1-2 тиги Ошто бар болушу мүмкүн. Ошто бар, анан билбейм башка региондордон бизде детский психиатр деп көрө элекпиз, чындап айтканда. Анан эми элдин баары эле өзүңөр билесиңер, региондон шаарга келип, очередке туруп, жол расходу керек, анан көп маселелер дагы балдарга ал диагнозго деле келишпейт. Качан ата мектепке барар да, анан ошондо анан врачтар жана справкаларын чогултуп неметкенде, анан жок бул балаң мындай өнүгүүсү артта калыптыр, болбойт, силер психиатрга барыш керексиңер дегенде, анан шаарга келишет да, ошо кеч келет да. Анан жанагы сиз баштаганда айтпадыңызбы, апрель айы ушу маалыматты жайылтыш үчүн деп. Эмнеге жайылтыш үчүн? Муну 2008-жылы 10 атай резолюция кабыл алынган. 2 апрель ушу аутизм боюнча тиги маалыматты жайылтыш керек деп. Анан кийин элдер ушу энеталар биринчиден адистер деле жалаң гана 2 апрель эмес бүткүл айды ушундай деп биз неметип алганбыз да. Анткени энеталар жер-жерде билбейт. Биздин өлкөдө мына анан кийин тиги мерим айтып кетер, биздин өлкөдө даже биздин врачтар билбейт. Аутизм деген эмне. Биздин тиги уюм уюшканда эми үчүн биз уюштук энеталар. Анткени мен өзүм неберем уже 14-кө чыкты. Ушу 10 жыл мурун биз канча врачтарды кыдырдык. Эми бөлөк балдарым бар, неберелерим бар. Ошо биз 2 жаш, 1 жашында эле биз байкадык бул бала бөлөкчө деп. Жанагы Дамир айтып кеткендей, атынан чакырсаң жооп бербейт, келбейт сага, бөлөк балдар менен ойнобойт, өзү болсо
өзү болуп тили чыкпайт. Анан врачтарды кыдырсак эле баягы буту колу түс болсо эле температурасы жок, жүрөгү нормальный, аркы берки деп эле бизди баланы тиги ушинтип жүрдүк да. Анан 3 жашка чыккандан кийин ал кезде даже интернетте дагы орус тилинде эч кандай маалымат жок болчу. Бирок менин балдарым ушу англис тилди жакшы билгендигинен ушу англисче жазып бул тиги балам ушундай деп жазса бирөө айтып бер бул аутизм болуш керек деп. Ошондон биз аутизм деген эмне деп англис тилинде окусак бүт эле баягы биздин баланын признактары белгилери ошо жазгандай болуп чыкты да. Анан ошондон кийин биз бияктан диагноз койдура албай Алматыга апардык, Москвага, Южный Кореяга. Эң акырында келиним уже убакыт өтүп атат, бала 5 жашка жакындаганда Америкага апарып, бир 2 ай ага биз аябай 2 ай тиги бир центрда жүрдү да. Ошондон келгенде анан ага чейин биз көп эле энеталарда бүгүнкү күндө эле ошондой да көп энеталар биз жакшы доктур, жакшы бир дары болсо деп ошону издедик да. Анан 2 айга кеткенде биз ойлодук, эми Америкадан бала келсе, биздин деле жогорку билимдүүбүз барыбыз да. Ошентсе деле биз ошого ишенип, бала келсе эле тияктан уже сүйлөп чоңапа кандайсыңар деп келет экен деп ойлосок, келиним ыйлап келди. Аутизмден дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө медициналык лечение жок экен деп. Таблетка берип, укол берип дегендей баланы биз оңдой албайт экенбиз. Аутизм болуп төрөлгөн бала өмүр бою как аутист болот, өсөт экен да. Бул эми мындай биз көзү көк же мындай чачы кара дегендей, бул жанагы Мерим айтып кеткендей, бул неврологиялык бузулуу. Бул мээ бөлөкчө өнүгүү алып, ошо башынан бөлөкчө развитие өнүгүү болуп кетет экен да адамдын. Эми бирок жанагы биз анан көп китеп алып келди, бир чемодан. Анан ошо адрестерин алып келди. Анан кийин биз түшүндүк. Ал айтты, ушундай балдар менен окутуп, мындай атай ыкмалар болот экен. Ошо дүйнө жүзүндө мындай балдар менен иштейт экен. Бул бирок аябай көп убакыт алат экен. Атайы адистер керек экен деп. Анан ошондон кийин биз өзүбүз ойлонуп, анан интернетке жазып, ушундай ата-энелерди издей баштадык. И ошондон мындан 9 жыл мурун, мына бул келе жаткан июнда 9 жыл болот, ошондой уюм түзгөнбүз. Бүгүнкү күндө бизде 40тан ашык специалисттер бар. Күнүгө биздин центрга 3 жыл болду. Мэрия бизге тиги неме бөлүп берген здание. Мекеме бир детсадтын тиги жарымын ошол жерде биз иштейбиз. Күнүгө 70 бала келет бизге. 70. Анан мына ал балдар менен биз кандай иштейбиз, ал балдарга кандай результат болуп атат, аны мен ойлойм, Мерим менен ким айтып берет деп. Анан биз ишибиз башталганда жаңы биз өзүбүздүн акчабызга анан проект жазып, үйрөнүп, анан тиги бул жерде бизнес жардам берип, жеке кишилер ошо жардам берип, биз фандрайзинг өткөзүп, анан ошо акчаларга биз ошо көп чет мамлекеттен ошо адистерди чакырып, көп тренингтерди өткөрүп, ошондон баштаганбыз да ишибизди. Анан кийин өзүбүздүн жаш врачтардан, жаш психолог, логопедтерден ошо жаңы ыкмаларды дүйнө жүзүндө уже пайдаланып аткан доказательный деген методикалар деп коет, таксыздыкталган методикаларды үйрөнүп, ошо балдар менен биз иштеп атабыз да бүгүнкү күндө. 13 программа бар бизде, анын баары биздин сайтта бар, autism.kg деген. Ошол анан биз жалаң гана центр эмес бул жерде. Биздин уюм, биз 2 филиал ачканбыз, Караколдо и Томский Тоң районунда Эшперова деген айылда. А жерден бизге ошо энелер келип балдары менен 3 айлык бизде атайы ошо жерден келген энаталарды үйрөткөн курсубуз бар. Ошондон өтүп кетип, анан барган жерден жергиликтүү уюмдардан ошо мэрия тияктан айыл өкмөт ошо здание бөлүп берип, анан биз калган методикалык жардам берип, аларга проект жазып, үйрөтүп, ошо жерде де 20дан бала азыркы күндө бар. Андан тышкары Ошто биздин партнерлорубуз бар, Smile KG деген биздин жардамыбыз менен алар дагы Ошто Аба центр деп ачышты, иштеп атышат. Ушул эми мындай өтө кыскача айтсам, анан кийин дагы суроолоруңар болсо жооп берем. Кошумчалап кетсем, мен эгиздердин атасы катары
Биз дагы азыр июнда менин балдарым 8ге чыгат, бирок тилекке каршы буга чейин детсадка да барган эмес, бала бакчага, мектепке да бара алган жок. Анын себептери бар. Бир 3 жашта биз ошол байкап калдык, бул балдарыбыз сүйлөбөйт, анан ошол өзү менен өзү өз чөйрөсүндө жашап калгандыктан биз издене баштадык. Эмне дегенде биз ошол эле медицина мекемелерине, мамлекеттик мекемелерге кайрылганыбызда алар бизге бир диагноз койгон жок да, жардам бере алышкан жок. Алар деле айтты, күтө тургула, эми убакыт бар депчи. Бирок биз мен аялым өзү медицина тармагын бүткөн үчүн алдагы аябай катуу изденип, ошол биз Кудайга шүгүр ошол маалда жаңы эле ачылып иштеп аткан Жылдыз эже жана Жылдыз эже уюму ушул кайрылып, ошол жерден биз тестированиеден өтүп, атайын бул аутизмдин белгилерин биле турган атайын тестирлөө ыкмасы бар. Ошол тестирлөө ыкмасынан өткөндө биздин балдарыбыз көп тесттерден өтпөй калды да. Ал дегени ошол аутизм белгилери тастыкталды. Анан ошондон баштап биз уюмда катышып, биз ата-энелер үчүн биз курс алганбыз атайын. Андан кийин биз балдарыбыз бара баштады. Ошентип биз ушул аутизм чөйрөсүнө ошол жылы биз жылдары кирип, ошондон баштап биз аракеттебиз да. Ошон үчүн азыр ушунун артынан эле айтып коюш керек, эмне дегенде азыр деле тилекке каршы айрыкча региондордо бул маалымат аябай аз, көбү түшүнбөйт. Эмне дегенде дагы деле ошол өзүнө ишенишип, же балдардын жаштыгына ишенишип көңүл бөлбөй жүрүшөт да. Ошон үчүн убакыттан уттуруп коюшат да. Ошон үчүн уттурбастан тезирээк барыш керек. Бизде эң кемчилик нерсе бул мамлекеттик медицина системаларынын жоктугу азырга чейин далилденип турат. Неге биз бала бакчага бара алган жокпуз? Эмне дегенде Жылдыз эже айтып кеткендей, ошол бизде Бишкек боюнча, Кыргызстан боюнча бир эле комиссия бар, чоң комиссия. Ошол комиссиядан биз 2 жолу өтпөй калганбыз. Ошол комиссиядан эмнеге өтпөй калдык? Биз барганыбызда биз айттык, бул аутист балдар, булар кайра жөнөкөй балдар менен ошол чөйрөдө жөнөкөй балдар менен ойносо, окуса, кайра көбүрөөк жардам берет деп ошону биз далилдей тастыкталган жокпуз. Эмне дегенде ошол комиссиядагылар айтты, жок, бул сенин балдарыңар башка балдар, силерге бала бакчага бара албайт депчи. Ошон үчүн канча деген айрыкча апаларыбыз, энелерибиз ошол жерде ыйлап чыккан жерлерде мен өзүм ата катары ошол жерде көрүп аттым. Аябай жаман көрүнүш. 2 жолу биз өтпөй калгандан кийин биз айттык, өзүбүз аракет кылбасак, аптелер анда жыйынтык чыкпайт деп биз өзүбүз издене баштадык. Ошон үчүн биз азыр деле жардам берип мына мектепке аракет кылдык. Мектеп деле бизде албайт. Эмне дегенде бизде билим берүү системасында дагы биздин балдарга атайын система шарт жок. Эмне дегенде мектепке барганда дагы сөзсүз түрдө биздин балдарды кошумча бир специалист барыш керек. Бул дүйнөлүк практикада тьютер деп коет. Тьютер жардам берип, көрсөтүп, ошол мугалимге дагы түшүндүрүп, ошол дайыма Күнгөнчө бала ошол чөйрөгө күнгөн чейин ошону алып жүрүш керек да. Ошон үчүн ушундай баягы биз ата-энелер өзүбүз ушул канча 8 жылдан бери ушул арасында жүрүп, өзүбүз дагы специалист болуп калдык. Ошого апрель айы бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк, ушул көбүнчө региондорго биз маалымат берели деп ошол. Себеп эмнеде мындай себептери болобу? Аутизмдин себептери? Азыркы күнгө чейин канчалык масштабтуу изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат, бирок ага карабастан 100% ушундан келип чыгат деген себептери жок. Бул белгилүү нерсе, буга чейин генде кандайдыр бир бузулуу жүргөндө бул сөзсүз түрдө ата-энесинен берилбейт, бул жаңыдан пайда болгон мутация болушу мүмкүн, бул ошол баланын генинде же кандайдыр бир белгилүү генетикалык ооруларды коштоосу мүмкүн. Бул белгилүү туберозный склероз деген синдром ломка X хромосома, булар аябай оор генетикалык оорулар, булар изилденип чыккан, ошону коштошу мүмкүн деген
ой пикир бар. А бирок аутизм өзү эмнеден келип чыкты, ал дагы эле бүгүнгү чейин изилдене элек. Белгилүү шектүү риск факторлор бар. Шектүү факторлор бул балким Экология. Ошол баланын айлана чөйрөсү же анын энеси кош бойлуулук кезинде кандайдыр бир факторлор, жадаңкы эле вирустук оорулар, экологиянын факторлору, оор металлдар, бул организмге кирген оор металлдар, ушундай гана кандайдыр бир шектүү факторлор бар. Бирок 100% кандайдыр бир себеби изилдене элек. Бирок ушул жерден мен кошулуп коеюн дедим эле Меримге. Жана Мерим айтпадыбы, бул оору наследственный эмес деп. Туурабы, Ал уже белгиленген. Анткени көп жерде ушу биздин энеталар жаш келгенде өзгөчө региондордо ушу маселе аябай көп көтөрүлөт да. Баланын энесин көп убакытта кайын журту ушу сен күнөөлүүсүң деп ушу аябай көп күнөөлөгөн учурлар бар. Ошондон даже үй бүлөлөр мындай ажырашып кеткендер көп болот. Кээде болсо эми анан молдолорго апарып көп убакыт кетиришет да. Эми ал жерде аны биз эч бир энетаны күнөөлөбөйбүз. Баягы эгерде медицина жардам бере албаса, айла кеткенде эл барат. Мына биз өзүбүз даже көз тийип кетип бир балаң ыргатуудай суда деген биз деле ушу молдолорду башында алардын деле ушул жерде отурган канча энете баарыбыз деле кыдырып чыкканбыз дегенде. Бирок бүгүнкү күнү биз уже билебиз, ошон үчүн элге айткыбыз келип атат да. Мына мен жалпак тил менен айтканда мындай эми үчүн 2 жашар бала келсе, мына азыр биздин организациянын, уюмдун эң чоң жетишкени деп мен ушуну баалайм да. Биз мындан 4-5 жыл мурун баштаганда, 8-9 жыл мурун баштаганда, аябай уже өтүп кеткен балдар келчү да. Анан биз ушу информация өткөзүп, маалымат берип атып, дарыгерлер менен иштеп атып, энеталарга ушинтип телевидениядан, интернеттен айтып отуруп, азыр биздин балдар 5 жаш, 4 жаш, 3 жаш болуп, азыр көбүнчөсү 2 жаштын тегерегинде балдар да, центрда. Эмне үчүн алар 2 жаш иши эрте келген жакшы. Анткени мына бала 1 жаш, 2 жаштан менен иштей баштасаң, ал өзүнүн курактуу балдардан 1,5 жыл, 1 жыл артта калып атат да. Ошону интенсивный бала менен иштегенде ал батыраак ошону жетиши мүмкүн. А эгерде мына бизде бар бала өзү 10 жашта келет, а өзүнүн ал кандай десем, биологический жашы 14 болсо, 12 болсо, а өзүнүн өнүгүүсү 1-2 жашар баладай да. Элестетсеңиз, анан 2 жаштан 12 жашка жеткириш ал эми өтө кыйын. Ошон үчүн биз канчалык заниматься этсек да, ал 2 жашар бала где-то 1 жыл, 2 жылдан кийин бир 4 жаш, 5 жашка чейин барат. А бирок баягы баары уже өз жаштагы балдарыныкка уже жетиши өтө кыйын. Бирок бул жерден Дамир айтабы деп мен неметсем айткан жок. Тилекке каршы мына Дамирдин балдары азыр биздин центрга келе албай калды. Ошондой көрүнүштөр бизде аябай көп болуп атат да. Анткени биринчиден бул бизде биз услугабыз платный деп айтсам болот да. Эми өтө көп эмес, бөлөк мындай коммерческий центрларга салыштырганда. Бирок ошентсе да биз адистерге айлык төлөш керекпиз. Аз болсо дагы энеталар ошо бизге взнос бериш керек да. Анан азыркы пандемия болду. Пандемия болгондо бизде көп энеталар жумушсуз калды. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, политический ситуация аркы берки тамак аш экесе көбөйүп кетти. Көп үй бүлөлөрдө бизде канча балалуу болсо дагы бир жаш үй бүлөлөр бар, квартирада жашагандар. Анан көп үй бүлөлөр атасы иштесе, энеси 24 саат ошо бала менен алек. Бул жаланган аутизмге чалдыккан балдар эмес, бүткүл мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жөнүндө айткым келет да. Бир үй бүлөдө бир киши иштебейт, ошо баланын тегерегинде. Анан азыркы жана берген 4000 сом пособиясы, мен ойлойм да, бул деген какой-то индексация болуш керек. Анткени көп балдар азыр бизде. Ошол ал 4000 тамак ашына эле жетсе, Кудайга шүгүр. Андан ашык баланы алып келип дагы бирдеме мындай акча төлөп эмеге занятияга катышыш мүмкүн жок, мүмкүнчүлүгү жоктон ушул болуп атат да.
Анан бул бир маселе, чоң маселе. Мен бу жерден кайрылып кетет элем. Бизге жалаң гана биздин уюмдан эмес, бөлөк ушу бизге окшош уюмдардын атынан ушу азыркы өтө оор акыбалда биздин үй-бүлөлөр ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеп аткан. Ошо пособияны какой-то бир индексация өткөзүп көтөрүш керек. Же болбосо аябай кыйналып кетти деп. Бул бир маселе. Экинчи маселе жанагы Дамир балдар эртеле келди бизге, 3 жашында келди. Бирок 4 жылдай убакыт өтүп кетти да. 4 жыл мурун эгерде мына биз менен чогуу иштешкен энеталар бар, 40 специалисттин ичинен бир 10-у бизде ошо өзлөрү аутизм балдарды тарбиялаган энелер да. Алардын баары жогорку билимдүү, бирок ошо балалары оор болгон үчүн өзлөрүнүн кесибин алмаштырып, ошо дополнительный бирөө логопед, бирөө психолог болуп ошентип иштеп атышат да. Анан ошолор айтат да, ошо биз ал эң биринчи чогуу баштаганбыз да. Эгерде 8 жыл мурун биздин балдарга менен баштаганда азыркыдай потенциал болсо, азыркыдай специалисттер болсо, менин балам азыркыдай болбой көп өзгөрүүлөр болот эле деп. Анан айтам, мына 4 жыл мурун деле азыркы күнгө салыштырганда биздин специалисттердин деңгээли да жылдан жылга өсүп келатат дегендей. Анан биз азыр ошого аябай көп көңүл бурабыз да. Болгон тапкан бир тыйын тыпырыбыздын баарын тең эле биз ошо специалисттер бүт жаш. Анан өзүнүн айлыктары деле өтө чоң эмес, жетпейт. Анан бирок азыр бул пандемиянын бизге бир пайдасы тийди. Көп жакшы тренерлер онлайн курстарды өткөрүп атат. Биз ошого акча издеп, ошого биздин көп специалисттер өзлөрүнүн дагы мындай деңгээлин көтөргөнгө аракет кылып атышат. Анткени мына Мерим бир эки сөз айтар, бул тиги бизде азыр ошем кандай даярдыкта себеп дегенде мен өзүм медициналык окуу жайда бүткөм, бирок бизге бүткөндөн кийин мен негизи аутизм эмне экенин бир аз эле билчүм да. Аутизм бул жөн гана отурган мындай балдар эчтеке кызыкпаган деп эле. Бирок азыр деле ушундай болуш керек, себеп дегенде аутизм бул психиатрия сабагында 1 саат, балким 1,5-2 саат ашып кетсе, ошол эле ушул убакытта эле маалымат берилет. Бул бир жарым сааттын ичинде эч кандай маалымат алынбайт го, себеп дегенде ситуация жараша азыр балдар көп, диагностикада улам өсүп баратат, изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан бул маалымат бизге берген маалымат менен такыр туура келбейт. Биз бир 20 жыл, балким эң аз дегенде 10 жыл мурун чыккан бир китептер менен окуганбыз. Азыр илим деген орунда турбайт экен. Ошондуктан высший билими бар дагы медицинанын кишилери дагы аутизм жөнүндө билбейт деп деле айтса болот. Себеп дегенде жанагы эле ошол диагностика кеч диагностика эмнеден кетип атат. Себеп дегенде ата-энелер барат, ата-энелер байкайт. Ошол эле педиатрлар, үй-бүлөлүк врачтар, алар жөн гана билишпейт. Алар убакыты келет, балким мен өзү ушундай бул убакыты келет деп эле ушинтип балким кутулуп кетишет. Ошондуктан аябай чоң көйгөй деп эле эсептейм. Себеп дегенде буга көбүрөөк маани бериш керек. Себеп дегенде бул күндөн күнгө кандайдыр бир эпидемия сыяктуу да болушу мүмкүн кайда учурда. Себеп дегенде бир 10 жыл же 5 жыл мурункуга караганда диагностика аябай жакшырды, аябай көп учурлар чыга баштады. Биздин эле базада 800 баладан ашык да. Ошо биздин центрден өткөн балдар 800дөн ашык. Анан биз жаңырык деген сетке киребиз да. Кыргызстан боюнча 40тан ашык организацияларды ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеген. Эми ал ар бир ошо уюмда жок дегенде 3төн 4төн бала бар. Андан тышкары азыр бизде көп тиги шаарда уже 3-4 частный центрлар ачылып атат. А жерде да аутизмге чалдыккан балдар бар. Анан мен айта кетейин дедим эле, биз ошо маселени кайра көтөрүп атып, тиги өкмөт токтом кабыл алды эле концепция инклюзивдик билим берүү боюнча
жылы август айында. Анан ошо жерде концепцияда биз бүт программа түзүп, чоң рабочий группа иштеген. А жерде тиги ошо энталардын дагы катышып, эксперттер катышып, программа түзүлгөн, бүт мероприятиялар түзүлгөн. Эмне керек биздин ушундай балдарды мектепке кириш үчүн. А жерде жана силер айткан тьютор жөнүндө дагы сөз көтөрүлүп, спецпедагогдор деп анткени мугалимдер коркот, балдар андай балдар барат да, жалаң аутизм эмес. Бирок бул тиги илимде деле айтылат, эң мындай иштегенге кыйын аутизм балдар депчи мугалимдерге. Анткени бизде ошо оорунун белгиси контакт жок да. Именно контакт түзүш керек, байланыш жок. Ошон үчүн мугалимдер жөн эле баланы киргизип отургузуп койсо, ал эчтеке кыла албайт ал бала менен. Биздин балдарды ошон үчүн алар алгысы келбейт. Биздин балдар мындай да каалаган убакта туруп кетет, каалаган сүйлөйт. Ал үчүн бүт үйрөтүш керек, ошо кандай болуш керекти, коомдо кандай тартип, кандай болуш керек деп. Мындай оорубаган балага бир айтып, эки айтып үйрөнсө, биздин балдарга кээде 20, 30, 40, 50 жолу айтыш керек, ошону үйрөтүш үчүн. Ошону мугалимдер түшүнүш керек. Ар бир мектепте спецпедагог болуш керек, ошонун баарын билген, жана андай методикаларды билген деп биз айтабыз да. Анан ошол тилекке каршы болуп пандемия деп эле эми пандемияга, анан аркы берки революция, эми структуралар бүт алашып башаламан 2 жылдан бери ошол тиги концепция турат жылбай. Анан мындан 1,5 жыл мурун жаңы министр келгенде биз ошо 40 организация министриге кайрылып кат жаздык элек. Бүгүн ошону айтып коеюн да. Ушундай концепция жакшы кабыл алды эле. Бизде бир кандай иш чаралар көрүп атат, бир жылдырсаңар жакшы болот эле десек, чындап айтсак, ошо министр даже биз ойлогонбуз, ошону катты окуп, бизди чакырып, бир какой-то бир кеп кеңеш болобу десек, чындап айтсак, көңүл бурган да жок да. Бир тиги замминистрдин колу менен бир отписка келди бизге. Биякта өзүбүз силерсиз эле иштеп атабыз деген мааниде да бир кыскача отписка келди. А бирок мен айткым келет, бүт жаман эмес, бирок ошентсе деле болбой атып, мындан 7-8 жыл мурун биздин балдарды такыр эле неме деп койчу да, жана комиссия необучаемый деп, окууга жарабайт деп, детсадка да такыр алчу эмес, мектепке да алчу эмес. Бирок биз ошо эле ПМКнын кишилери менен иштеп, ошо эле тиги өкмөттө иштеген ошо адистер менен иштешип отуруп, бүгүнкү күндө биринчиден биздин балдарды специальный школа деп коет, ошого ала баштады да. Эми 34-30, 22 шаарда, региондордо жок. Региондон ал балдар бияка келиш үчүн анда тиги бирөөнүн үйүндө жашаш керек, үй бүлөдөн кетип да. Это ал маселе, шаардагы балдарга орун жок а жерге. Анан башында мына менин неберем барды, биз аябай сүйүнгөнбүз. Анткени көп энеталардын түшүнүгү ушундай болчу да, эптеп эле мектептин эшигин аттаса деген. А бирок биз уже аттагандан кийин көрүп атабыз, а жерде ошо биздин спецмектептерде тиги советтик убакыттагы программалар менен окутат, эчтеке билбейт, мугалимдер даже биздин балдар эми жөн эле убакыт кетирип, бирок эми жок дегенде какой-то бир социализация алат деп ошого ыраазыбыз да. Анан аутизм балдар ар кандай да деңгээли, кээ бирөө өтө шыктуу балдар бар арасында. Баягы жүрүм-турум поведениясынан эле кетпесе, бирок мындай интеллектуалдык деңгээли бийик балдар. Аларды азыр коррекционный класстарга ала башташты. Шаарда коррекционный класстар көбөйүп атат. Эми тиги шаардык мэриянын билим берүү жанагы департаменти аракет кылып атат, бирок мындай односторонний деп койсок болот го, анткени жана биз айтып атпайбызбы, концепцияда биринчи мугалимдерди даярдаш керек. А бүгүн болсо аяктан тараптан даярдык жок, бирок ата-энелердин кысымы менен балдарды ала баштады, бирок ал балдар келгенде мен азыр билбейм, анын пайдасы барбы, пайдасы жокпу деп. Биринчиден ошо балдардын энеталары даяр эмес. Алар ар кандай нерселерди угуп алып, бул балдар менин баламды будуруп уруп ийет, иштеп ийет деп, балдар өзлөрү даяр эмес, балдарга түшүндүргөн киши жок. Бул баланын эмне үчүн поведениясы ушундай депчи. Эмне үчүн баланын колу ооруса болот, жүрөгү ооруса, биз ага мындай
кайрымдуу мамиле жасайбыз, а бирок баланын тиги мээсинде какой-то бир туура эмес оору болсо, биз уже аны мындай четке чыгарып жаныбызга жолотпош керек дегендей. Мугалимдер даяр эмес. Ошол анан мен бирок биз ойлойм да кичинеден ушу өтө мындай биз тараптан аракет болуп эле кичинекей жетишкендиктерге жетишип атабыз. Анан бирок мындай именно структуралардан, мамлекеттик структуралардан ушу апрелде жок дегенде бирөө бир чакырып, же Минздрав, же элге билим берүү министрлиги, эми биздин тиги социалдык өнүгүү министрлигибизде жоюп салды, эми жана Минздравка кошкону биз ошо как жоюп салды катары эле бүгүнкү күндө неметип атабыз да. Анткени мурун алар апрелде бир кичине үн чыгарчу эле, азыр вообще эле жоголушту. Эмне проблемаңар бар, эмне көйгөйлөрүңөр бар, эмне жардам керек деп ушунча бир эч кимден биз укпайбыз да. Коом тараптан кичине ошо түшүнүк пайда боло баштады. Да? Ооба, майда болсо дагы сиздердин чакан кадамдар менен жетишкендиктериңер бар экен. Ошол жетишкендиктер көп болсун. Тилекке каршы биздин эфирге берилген убактыбыз дагы соңуна келип калыптыр. Ошондуктан студиябызга келип бул маселе менен бөлүшүп, кайгы бөлүшсө азаят, кубаныч бөлүшсө көбөйөт дейт. Бөлүшүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Анан бир гана ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир рет студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөлү. Рука в руке коомдук уюмунун төрайымы Садыкова Жылдыз, невролог, Рука в руке коомдук уюмунун адиси Бекенбаева Мерим жана ошондой эле аутизмге кабылган 8 баланын атасы Дамир Алымбек уулу болду. Ал эми биздин көрөрмандарыбызга дагы жакшылыктарды каалап, эмки эфирлерде жолугушканча дейбиз. Бар болуңуздар.